85 bin adam, prezidentler oturadi, 7,5 milliard odam ko'rib o'tadi. Понимаешь, о чем речь? Жүрек qaqqa chiqib ketadi. Undan ko'ra u yoqda o'lganing yaxshi-da. Бул Бахадыр Кочкоров Кыргызстан тарыхындагы эң белгилүү футбол калыстарынын бири. Ал 2010 жана 2014 жылдары ФИФАнын дүйнө чемпионаттарына калыстык кылып, Кыргызстандын атын дүйнөгө тааныткан. Анын көтөргөн желеги Месси, Неймар, Модрич, Роналду жана Суарес сыяктуу дүйнөлүк футбол жылдыздары катышкан оюндарда көрүнгөн. Миллиондогон адамдар күйөрмандык кылган беттештерде бир чечим бүтүндөй оюндун тагдырын өзгөртүшү мүмкүн. Бүгүн ошол жоопкерчиликти көтөргөн адамдын тарыхын угасыздар. Бул ооруп турбайбы? Кандай көрүнөт экен, жарашабы экен? Bu международный оюндун биринчи формасы. Бул канчанчы жылы болду? 90-жыл Америка. Виктор Кашаев, Ховалд барлык телегени кылып эстеликке калган. Эми бу эстелик. Мына şu топ азыр турушу билесиң канча? Канча? Дубайда аукциондо $260 миң берилди. Бир топ $260 миң. Негизи футболду барлык калыстар жаман көрөт го. Бир нерсе оюн укушпай кетсе эле студияны мыла дейт. Правильно быть очень тяжело. Кыйын. Сенден кечтим деген нерселерим болгон. Болот. Принципиальность это по-другому. Принципиально быть и азыргача принципиальный болсоң, ошаш накты кетип алат. Саламатсыздар, биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Календарда карасаңыздар, футбол дүйнө чемпионаты жакындап келе жатат. Анан негизи мындай дүйнөлүк жылдыз футболчуларды атаганда Месси, Роналду, Неймар дегенде биз эч качан муну Кыргызстан менен айкалыштырбайбыз. Бирок билесиздерби, жөнөкөй оштогу бала кийин келечекте чоң ушул дүйнөлүк футбол командаларынын Манчестер Юнайтед, Барселона, деги деле чемпионат мирда, эки чемпионат мирда 9 оюнду калыстык кылып жүргөн ушундай бир инсан бар. Биз бүгүн Ошко келдик. Ошко келип туруп, Бахадыр Кочкоров менен Маек Курал деп жатабыз. Үйүнө конокко кирип, тарыхтагы футболкаларын көрсөтүп, анан негизи футбол жөнүндө сиздерге кененирээк түшүнүк бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе, бисмилла. Ассаламу алейкум. Кирелелүү? Кир. Кандайсың? Кандайсыз, Бахадыр ака? Жакшысызбы, амансызбы, жүрөсүзбү? Мен да сизге даярданып келгем, көрсөңүз, артында жазуубуз менен футбол болду деп. Ассаламу алейкум. Бахадыр Кочкоров агайыбыз. Бүгүн конокко келип туруп, бизге айтып берди да, Бахадыр байкенин үйүндө целый музей, футбол музейи, ана негизи үйүнө барып көрсөтөм дейт. Ошол кандай сапат нерсе? Киргиле. Давайте жок конокко. Бисмилла, кетели. Кел. Ай, бул биринчи эле көзгө көрүнгөн нерсе. Бул жерде сиздин бул не кубоктар, сиз эмессиз да, адиссиз да. Калыссыз. Бирок калыстар кубок алабы? Бул кубоктар, мен 88-жылы Оштун Асыл Момунов атындагы футбол мектебиге тренер болуп келгенмин. 88-жылы. 88. Анан ошол жакта иштеп, бир жыл иштеп, анан кийин армияга кеткенмин. Воронежге. Ошол командаңызды унуткан. Жок, ошондо тренер болуп иштеп, анан иштеп, ошол жерде 25 жыл иштедим. Футбол мектебинде 25 жыл иштедим. Простой, обыкновенный тренер болуп 88 жылы келдим. 2019 жылы директор болуп кеттим. Ошондо алынган балдардан алынган кубоктар. Биринчи место дейт. Бул жакта биринчи место. Кубоктар көп. Бул кубоктардан анан кетип атканымда тренерлер отуруп, анан тренерский совет болгондо агай, анан конокко келип турат да. Агай, ошо бир эстелик болуп музейде калсынчы сизде деп, бул международный оюндардан алынган кубоктар. Негизи эң кызыктуусу, бул жерде сиздин шкафыңызда да гравировкасы дагы, бул жерде UEFA Champions League, FIFA деп турат го. Буну 2014 үйдө бүткүзүп атканымда усталар келип, агай, биз сизде тренировка кылганбыз дейт. Эми көптөр тренировка кылган, футбол боюнча да, айтып атам, анан судьялар бар, калыстар бар. Ошону биз бир подарка кылып береликчи сизге деп, анан акчасын берсем алышпады. Ошону мебелщик балдар кылып кеткен 2014-жылы. Өзү сиздин азыр үйүңүзгө кирбедимби? Бардык мындай футбол менен байланыштуу экен да, керек болсо бул жерде отургуч. Футбол топтун эмесинде. Буну тиги Кореяда подарка кылган. Посуда, футбол айтып атам-ку, 88 жылы футболго келген болсом, футбол мектебиге, 78 жылы атам футболго барган. Ошондон бери футболдомун, мына 56-га чыктым. Футболду 56-га кирген болсом, почти канча жыл болот. Калыстыкты 2000, 20 жашымда 90 жылы баштаганмын, 2019 бүткүздүм.
Жүргеле, чай. Өзі негізі. Басыңыз. Жүр. Сен қонақ. Бұл жерде барлықтар көрініп қой. Көріп отырсың, мұнан Австралияда бір немеде ресторанда, бір чоң корабльде ресторанда Лига чемпион полуфинал өткізген барганда, ошоны көрөтүлөм. Анан берде чоң атамдан калган жаңгак бар еді. Ошоны кестирип, 6 айда шуну кылдырып турдум. Сетинийде 6 айда кылдыргам. Проекттин узун кылганмын. Мол эмедагы топко окшош экен, э? Көрүш боюнча. Сен футбол ойногонсуң, сразу неме кыласың. Өзү негизи топко окшош. Биринчи агай эмени күтпөйлүбү? Бул жерден баштасак жакшы экен. Как раз биздин азыр тушубузда турат. Бул жерде Эми жай жок. Музейде неме көп. Бул международный оюндун биринчи формасы калыстарды. бул канчанчы жыл кылса болот? Бул 90 болуш керек. По-моему, 90-жыл Америка. Эгер билесизби, мурунку эски видеолор көрүп калсаң, футбол менен ал жакта ошо адистер ушундай эме менен чыркап жүрөт, да. Эски футболка аман бар эле. Унда жакасы ак, бияк кара болот эле. Бир форма бар эле. Анан буну жуудуруп жүрөрдүк. Жакасы кир болуп кетет да, мындай чечилет эле. Тикип неме кылат эле бул. Бул ошо. Бул 2010 чемпионат мира ачылышы. Сиз ачылышында эме кылгансыз? Мына Мексика менен Сауд Африка, Мексика мына. Баардык калса кол койгон мына ошондой. Оюнчулар да кол койду ошондо? Жок, калыстардыкы. Мына Равшан Ирматовдук турат. Эгер билсеңиздер, Бакыдыр акабыз Равшан Ирматовдун калыстык командасында ошол катышып эме кылган. Мына биякта да ана Ильясов жазган экен 2010. Бул экинчи форма. Экинчи оюнга сыз кылган жана Кашай, Виктор Кашай, венгерский судья, Ховалд, аргентинский судьялар баардык телеген кылып эстеликке калган. Эми бул эстелик да бул эми. Бул эми булар уже көзгө мындай эстеп калган эле. Бул уже мага мен эмем да 2003-жылы туулгам. Бул уже мага знакомый. Бул 2014 Бразилия. Биринчи оюндук ону. Баардык оригинал футболкалар. Калыстарды кийген футболкаларыбыз. Булар эми белектер окшойт. Белектер. Оюн бүткөндөн кийин мына Локомотив Москваныкы. Бул жерде Оюнчулар мына. Миранчуктар ойногон учурда. Бул жерде Миранчуктун жазмасы жүрөт. Аргентина, Италиянын оюнунан кийин берилген мына. Оскардыкы? Оскардыкы, ооба. Руни менен ойногон. Уэйн Рунин футболкасы. Эми баардыгын кылып Салвадор берген экен мынаны. Салвадор сүт кылганыбыз. Салвадор. Мына Италия, Бразилиядан кийин неме берген? Так, бул Балотелли. Балотелли несибизде? Балотелли берген. Футболкасы. Бул Голландия. Португалия, Голландиянын, по-моему. Ойногон. Белек оюндан кийин берилет. Мына Германия, Аргентина оюнунан кийин, по-моему. Канчы жыл экен? 2014 экен. 2014 Бразилиядагы оюн экен. Германия, США дейт, э? Германия, США. Июнь 2014. Мына жазылган мына. Бул жерде баардыгы оригинал. Бразилия 2014. Да. Мындай футбол күйөрмөн үчүнчү бул аябай чоң байлыктай. Германия, Аргентина оюнда мына. Агай, өзү ар бир футболчугачы могу көргөндө бул аябай чоң байлык, анткени коллекционерлер көп го, футболкалар чогулткан. Сиз ушундай көп футболкага баркын жогото алган жоксузбу? Жок, бар үйдө болуш керек ана. Бул Канчевский берген, ана Андрей. Манчестердеги. Мына президент Хорватия. Шукердик. Азыр президент футбол федерациясынын. Так. Бул да кореянки. Ким Бокюн. Бокюн. Корея ойнаганда. Ким экен? Бул эменки, так. Карп деп атат. Эми бардык оюнчуларды так. Уфау бул. Ооба. Уфаныкы экен. Уфаныкы экен. Мына футболка мына Торпеда, Ивановдуку. Азыр Торпедада биздин 75 жашта чыкканда канчынчы жыл болду буга? Торпедада азыр биздин эмебиз ойнойт. Кыргыз курамында ойногон байкебиз. Анын подкаст шилтемеде алтырып кетебиз. Галатасарайбы, Фенербахчабы? Бул эме Галатасарай. Ооба. Мына биз сборный балдардан бирөөсү берген мына. Кыргызстандыкы экен. Биринчи футболкалардан официальный. Футболкалар көп. Анан биякта шарфтар. Мына. Мен көтөрө албайм мына биякта берилген. Дордой бар. Пахтакор, Олимпик бар. Абдышата бар. Таджикистандыкы бар, Россияныкы бар.
көп эми айтып атам баш кийим, анан биякта азыр көрсөтөм. Бахадыр Кочкоров судил матчи чемпионата мира по футболу. Там миллионы людей смотрят на одно решение судьи, и у него нет права на ошибку. С покупкой квартиры все точно так же. Одно неверное решение, одна подпись, один неверный застройщик, и цена этой ошибки может измеряться не очками на табло, а годами вашей жизни и миллионами сомов. Именно поэтому опытные покупатели редко выходят на такую сделку в одиночку. Когда вы обращаетесь в Аманат Property, над вашей покупкой работает целая команда специалистов. Например, юрист проверяет документы и самого застройщика, ипотечный брокер ищет лучшие условия на рынке и персональный менеджер сопровождает вас до получения ключей. Они сравнивают объекты, анализируют риски и только потом предлагают вариант, который действительно стоит ваших денег. И самое главное, для покупателей это абсолютно бесплатно. Услуги компании оплачивает застройщик, а стоимость квартиры для вас не меняется. Для отдела продаж вы один клиент, а для Аманат Property это ежедневная работа и десятки сделок, благодаря которым они получают специальные условия, недоступные большинству покупателей напрямую. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку, и специалисты Аманат Property бесплатно подберут лучшие варианты именно под ваш бюджет. Биякта мына официальный олимпийский ойындордор, бейджиктер бул официальный ооба мына. Эстеликке калган эместер. Так, бул жерде Олимпиада, Лондон. Олимпиаданыкы, Бразилияныкы чемпионат мира. Код менен ошолондун коду менен чыккан уже мына. Бул Азия кубогундагы. Азия кубогу да. Бул Бразилия болсо тоже керек. чемпионат Бразилия. Бразилия экен ооба. Бардыгы официалдуу түрдө ошол жака катышкан деп. Ооба. Бул жакта андан да көп кызыктуу эстеликтер бар экен. Оскар жүрөт го? Сиз актер эмессиз го? Же Оскарды эмне берген экен, билбейм. Берген болушу мүмкүн да бир жерде. же эмеби жанагы? Не только футбол. Штрафнойдон За атак кылып кеткендерге. высокие достижения дед. Какое-то высокое достижение, значит, было. Так, бу орден Данк. Мына орден Данк. Данкты, по-моему, Атамбаев берген. Буну бардык президент мага берген. Бирденби? Так, жок. Муну Роза Атамбаева берген. Атамбаев. Буну за между немелер менен соседними отношениями дружба народов деп буну берген Кыргызстандан. Ким берген буну? Министр дипломатия берген, МИД берген, МИД берген. А буну Матвиенко берген. ОДКБнын медали бар. Вот. Анан буну атсайын мына бардыгын аса чыкат. Азыр мен эслейм. Мына биринчи секунда берем. Мында саат жок эле. Мындай кылып, паят кылып, анан сапожникке барат элек. Сапожник анан кожадан ременка берет эле. Анан суют кылат экен. 90, 91, 92 жылдары. Саат жок эле. Карап көрсөм болобу? Мен карман. Оор экен аябай. Да. Эми биякта көп немелер бар. Анан кегин коллекциямдан бияка барганда бычак, мына коллекциямда бычак көп. Релик бычак бар. Элик бычак? Неге бычактарды берет? Мен подарка кылат, озунан алып алам. Жакшы бычак болсо алам. Не кылсам бычак? Анан мен чоң атам кассап болгон. Кочкарбай кассап, оны Кочкарбай кассап койгон. Мен ошону колдо койдум. Мына биякта көп бычак, мына чыкарды десең бычак абдан көп биякта мына. Бул жактарда бычак. Ачы. Мына. Бычактар. Мына макетти, мына стадиондордун макети. Бардыгы сүйт кылган стадиондордун макети ушунда берилет ойун бүткөндөн кийин. Могу ушул жакта Ош стадионда сүйт кылганбыз ооба. Бияка бир күн, эки күн кетет да. Бир эки күн кетет окшойт, чын эле азыр карап чыкты. Осундай кирбегенимге көп болду. Мына неме деп жазыптыр, мына окучу. Знак за заслуги развития физической культуры, спорта и туризма, дейт. Награжден знаком. Кто? Так, председатель Совета МПА СНГ, дейт, Матвиенко. Жанагы эме значок тукум. Мына диплом. Ардак грамота. Көп мындай нерселер көп. Көп жылдык мыкты калаасынын номинациясы менен. Балдар үчүн, неберелер үчүн. Немеден бардык президенттен неме алганмын. Что жду это Садыр Нуркожоевдон. Эчтеке керек, тамаша. Коллекция Да, катары. саат берген, да, Бакиев, Акаевден саат алганмын. Акаевден да? Да. Бакиевден да? Да. Саат алганмын. Экөөдөн саат берген, оюнду сөйт кылганды, саат берген. Мына немелерим.
Любой сен ал немелеген білбеймін. Мен Ал, өзім оқимын, оқы берем. Ал, давай, ал. Бұлар көп екен ай. Да, ал оқы сен сразу мен эслап, ана мен айтып берсем жақсы болады. Ата мақтанған болып қалбайыншы. Не люблю это дело. Киргенделер. Динамо ВДУ Орской области дейді. Бұл немеде, Динамода немесіде комиссиясты норматив тапшыратылы. Ошондо мен член комиссияға киргизген. Бұл жақта Федерация футбола Кыргызской республики. Президент Муралиев болуш керек, Амангел Мырсадыкович. Ассистент судья ФИФА деп беріп тұр, Да. Онда берилет бизге, да. Бұл судья ФИФА деген... Билин нечинчи жыл экен? Так, жыл 96 жыл. 90 Муралиев Амангел. Бұл жер жаш кенсіңіз, чачыңыз да бар болчу экен. Да, эми чач барлыгы стадионда калып кетти. Так, бұл билет учащегося дейді. Бұл учебный билетіңіз тұр бар? Москвада окуган жүрүп койдум. Бұл аябай екен. Так, бұл жер жылын қана. 1 сентябрь 87 жылқы екен. 1987. 10 классы бітіп Москваға баргам окууга. Бұл жер судья национальной категории Кыргызской республики дейді. 96 екен бұлдағы. Бұнысы... Бұл сыйлықтан барынан не қыласың? Тұрат, бұлардың шоқты памятта, историк қалады да болашақалар. Кейін көріп, бәлкім музейге, елге көріп, елдің барына жария қылып, үйіңізді емес. Мен сорандым, бұл бойынша сорандым. Мана Калинаны Озлының берген автографы, оның карточкасы. Бұл судьяны білесіздер? Калин. Мен бұл жерін айтып кетшім керек. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер бұл чыгарылышка жактыруу баспасаңыздар, сіздерге кызыл кагазы. Ушул эме жактан көрүүлөрдүн арасынан жок болуп кетесиздер. Макул, азырынча сары кагаз, аягына чейин көрүп бүткүчө жактыруу басып каттап алсаңыздар, кызыл кагаз болот. Анан Мүсет, мына мякта мен жашымда значок топлогонмун. Мына баардык значок. Ушуну алып чыксак болобу? Болот. Да, агай, бул жерден келсек, биз дароо көзгө илинген Барселонанын эмеси. Ооба. Барселонага рефери, кандидат СССР мастер спорта. Бул неме берген. Бизде рахматтык өтүп кетти. Динамода Мухаммед эке Абидов бар эле. Ошо мага подарка кылып берген. Ошонун значогу. Республиканская легия. Мына о Союз пайтта ошондой значок болгон. Союз учурунда бул ФИФАныкы экен, ФИФА. Мына биз биринчисибиз, футбол федерацияныкы. Кыргызстардыкы ФФК. Азыр КФС болуп калды эле. КФС эмблемасы башкача болгон. Москва. Бразилия 2014 экен бул жер. Азия футбол. Канада мына 2007 чемпионат мира Канадага барганда ооба. Казакстандыкы бар экен. Бул жер эмне экен? Мексиканыкы окшойт могу. Мексиканын федерациясынан значок бериптир. Казакстан федерациясы. Клубный чемпионат мира биринчиси ооба. Биз неме Роналду ала албай жүргөн кубоктун значогу. Ооба. Мына онун копиясы бар, сага көрсөтөм, колумдан кармайсың. Грамм, килограмм бардыгы муляшы бар менде, только алтын баз. Алтын эмес, бирок бардыгы ошондой эле. Ооба. Ошондой алтын эмеспи? Ошол керек болуп калды. Роналду кармаган нерсени. Кадыр мен. Роналду кармаган нерсени биз кармап коелу. Азыр мен стул. Эмнебизгем дегендей. Достор, ушундай. Негизи бунун бар тарых. Бунун бир мындай бир музей кылып ачып коюп, моң көрсө кызыктуу болмок, барын көрүп. Буну анан бир неме кылайын деп атам. Выставка кылайын деп атам. Вактым болбой атат. Выставка кылып, Кудай буйруса, бир жаштарга көрсөтүш керек. Буну баардыгын көрсөтүш керек. Кадин каднама вот этот. Только алтын бас мына. Бул оор турбайбы, Достор. Кандай көрүнөт экен, жарашабы экен? Мен кичине кезинде кыялым бар болчу, ошо футболчу болуп, дүйнө кубогун утам деп. Эми уткан жокмун, бирок колумду кармап көрүп атам да. Колду көтөрүп алып туруп жеңдик деп. Кадин каднама. ФИФАнын официалдуу эмес экен, копиясы экен. Кадин каднама, только алтын бас. Бизге да муляшын алып келет, постоянно муляш келет. Алтын деген ушун баары алтындан болобу, алар утканда? Конечно. Чисто алтында болот, офисте, блаттердин кабинетиде анан айтып берем, бул история бар. Анан 2010 мындай калпак заказ кылдырып, ошону калпага барганмын. Кое бер, ошону балдар алып коет. Бул эме Южный Африкада 2010да уже мы буну ойлогонбуз. Адылхан Байке менен Бекболотов сборный Кыргызстан бокс боюнча тренер, мен акамында өтүп кетип калды. Биз семейный дружить кылат элек. Ошо Бекболотов Адылхан Байке ошону совет кылган. Ошону калпактан алып барып 50 та экен, 40 та барганмын. Неме подарка кылса, ошо балдарга Африкада бергенмин. Өз негизи бул жерде айтып кетиш керек, Бахадыр ака
рекорд койгон. 9 матч жалпысынан дүйнөлүк футбол чемпионатында адистик кылып, ал жакта ошол 2010 жылкы Южный Африкада, анан 2014 Бразилияда чемпионатынан жалпысынан 9 матчта ошол катышып, ошол рекорд койгон. Ошо биздин Оштон жөнөкөй эле чыккан байкебиз болуп калды. Кээ бир жерлер бар. Ал жакта жөн эле тамак жегени эмес, жакшы атмосфераны сезгени барасың. Киргенде эле шаардын ызы чуусу сыртта калат. Ичинде тынчтык, жайлуулук, жылуу маанай, жылуу тосуп алышат. Баары шашпай өз нугунда. Тамактар болсо өзүнчө рахат. Жаңы даярдалган жыты буркурап, карап эле табитиң ачылат. Даамын татып көргөндө түшүнөсүң. Бул жерде сапатка көңүл бурушат. Жөн эле курсак тойгузбай, чын эле рахат аласың. Бул жерге ар ким өз максаты менен келет. Үй бүлө менен отурууга, достор менен жолууга, же жөн эле эс алууга. Анткени кээде көп нерсе керек эмес. Жакшы тамак, жакшы атмосфера жетиштүү. Ошондуктан бул жерге кайра келиң келет. Анткени бул жөн эле кафе эмес. Мубарак, даам менен жайлуулуктун айкалышы. Мана буцилар, именной буцилар, мана заказ кылган, ошондо поледе чуруп койгонмун. Только чемпионат миранын буциси бул. 2014 бул. Жазып турабы? 2014 Бразилияныкы. 2010. Бул Южный Африканыкы экен. Аш 9 оюнду буцис. Булар ар бир матчтан мындай эстелик калат экен да. Ооба. Бул жакта оң жагында да турат. Дагы не бар кызыктуу? Ой, кызык көп. Мана медалдар мана. Финалда FIFA-нын сүткөн медалдары кел. Биякта ача бар мана. Ачсен мана медалдар бар. Бул Кубок Тойоты финалды чүткөн Манчестер менен Барселона сүт кылганда. Барселона, Манчестер, Юнайтед бош керек. Юнайтед. Да. Финалда 2005 жылкы. Клубный чемпионат мира эле. Клубный чемпионат мира. Мана. Жок, 2007-2009 болгон. Бул Япония. Бул Япония экен. 2011 Япония, 2008 Япония. Анан биякта медалдар бар. Ал сага кече мана топту финалдан бери жүрдү. Лига чемпион топу мана кече. Мана о Германия Аргентина экен. Так, буну О, карачы. Так, бул жерде жазылат экен. Бул жерде жазылат экен. Бул Аргентина, Германиядагы. Бул чын эле буттар кийген. Конечно, официально мына жазылып турат, кетичи. Жазылып турат, болду, ошондой бойча кетет бул. Бияда любойсы менен неме кыла беребиз. Мана топту алып турушу билесиң канча? Канча? Канча деп ойлойсуң? Мана финал Лига чемпионов. Бүтүрүз момунча бул канча турушу мүмкүн? Билбейм мен, $1000. Не. Ошондо $1000 турган. Ошондо азыр 10.000. Жок, көбүрөөк. $100.000 турабы? Көбүрөөк. $100.000 көбүрөөк турабы? Мана, көбүрөөк турат. Канча турат анан? Менин досум бирге Кашайдын помощниги Дубайда акционду $260.000 берди. Бир топ $260.000. Так. Сабама. Сиз бай турбайсызбы көрсө? Аябай эле бай экенсиз. 2 квартира бул жерде турат. Бул акча турабы? Уже эми акча кызыктырбай атпайбатсызбы? Бул Бразилиядагы дүйнөлүк чемпионатта катышкан медал экен. Сон экен. Тарыхка колум тийип аткан аябай эме болдум, кубанычтуу болдум мен. Сезимдер өзгөчө дегендей. Бул жерде могул жакынкы чемпионат кечеги Лига чемпионов берип. Кеченки Лига чемпионовдо ким менен ким финал Жиддада болуп. Жиддада болдубу? Бул эме Азия кубок. Да, Азия. Азияныкынан кен. Азыр могул Арсенал менен немеден да келет да, ПСЖдан да келет да. Англия менен Анжирде ойнойт мана. Бардык ойындыки бар. Англия, Алжир. Чемпионат мирдеги бардык ойындыки бар. Узун ойундар. И Равшанда да бар, Эрматовда да бар, Абдулхамидде да бар. Именно жакшы судьяста, жакшы калыстык кылганбыз, именно Блаттер орнунда президентлер бергеле балдарга эсталик болуп калсын дейт. Анан келгенден кийин биз эч кимге бергенибиз жок. Бизде да бар, Равшанды музейси да бар. Мындай немелер бар, топтор бар. Это тарыхый неме да. Мына финал Манчестерде. Бул жерде Кочкоров, так, финал Мью менен Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед Тиго Коста-Рика. Тиго Коста-Рика менен чогуу ойногондо. Видичка красный алган.
Видич. Есімде бар көрдің. Мен памятім жақсы. Сіз жақсы екен памятіңіз. Памятім жақсы. А мынау немедегі топтар мына? Бразилия. Бұл топтор мен білем. Сен Ушундай топтор менен кечип ойноп жүрдүк элек, бирок оригиналына колум тийген эмес. Мана сага мен айтсам болуш керек. 60 жалпысынан. 60 топ бар. Барды мына. Голландия, Коста-Рика. Мына касы ойын екен. Мына окус енді білінереді. Так, бұл астабабыз. Жапон. Япония, Корея екен. 2011. Бұл немеде болған. Фукусимада болған. Цунами болғанда барғанбыз. 3-0. Ошондай. Анан немен бар? Аз тапалай қалатам. Бияқта немен бар? Биринчи немени, флагты, Кыргызстан флагыны барып, комнатамга илип коет элем. Ошондо барган жеримге жазып коюп жүргөн жерим бар. Исторический. Алгаяктайм. Азыр тап албай калдым. Болуш керек, шокто болуш керек. Айтып атамки, мен кече келдим. Немени айт, немени көрсөтөйүн. Мынауну Бекболотов берген ошо. Неме билен, неме кылып өткөн, да. Кубок Азиянын копиясы, Кубок Азиянын копиялары ушундай болот. Кубок Азияны көтөрүп коелу, уттукту. Анан биякта мына эмблемалар, биякка өтөм десең. Ал жакы эмблемалар өтө окшойт, Это официально жылды башта берилет. Мына. Мына биринчи эмблема. 91 жылы. Биринчи категория болуп келген бул. ФФКР. Да. Качанкы доор экен билсек. Мен төрөлүп элек учурум экен. Мага бул эң такой памятный. Анан кең мындай эмблемалар чыкты. FIFA-ныкы мындай берилет. FIFA-ныкы берилет да, анан карта берилет мына. Официал түрдө. Да, мына булаттарды колу менен официальный келет. Анан эмблема келет. Мына эмблема келет. 1 жылга лицензия берилет. Понимаешь, да? Качса болот. Качса болот. 1 жылга лицензия берилет ошондо. Өзү негизи көбүнчүлөр түшүнбөшү мүмкүн да, футболго кызыкпагандар эмнеге биз сиз менен тартып атабыз, эмнеге ушул калыстык кылуу бул аябай чоң жетишкендик. Сиз кантип түшүндүрүп бермексиз футболду түшүнбөгөн адамдарга? Эми мен биринчиден атам неме футбол жакшы көрөт эле. Анан футболист боло албадым. Анан калыстыкка чакырды. Мен таги 90-жылы ноябрда 16-сы балдарда бардым. Трудовой резервке. Экинчи тренер болуп. Ошокто бир калыс келип атты. Бенасан Султанбаев деген агайыбыз барды, рахматты өтүп кетти, Широков Альберт Иванович. Ана давай этого молодого Ошского деди. Эми тренерчиден эң жакшы мен едим. Ана боптур дедим, ана мен чекеде сүйт кылдым. Жакшы, у тебя хорошо получается дейт. Анан хочешь судить деп калды. Я судить не люблю, не знаю, я тренером хочу быть дедим. Sonra подумай деди. Анан 91-жылы мартта Кара-Балтайга сборга чакырып телеграмма келди. Анан школа футболга келсем, агайым барды, директор Юлчубаев Абдыманап. Анан давай деди. Тиги Манон Юлчубаев тренер всесоюзного категория был. Анан директор эле. Анан жок, барсаң жакшы болот, туда-суда деди. Анан Кара-Балтайга бардым. Кара-Балтайда биякта имам деген досум барды, немеден Кызылкаядан физкультурада окут эле. Анан ошондой болуп баштанып кетти. Анан так кетти, кызыктым. Өзү негизи футболдо баардык калыстар жаман көрөт го. Бир нерсе оюн окшпой кетсе эле студиона мыла дейт, калыстарды мындай жеп көрөт. Бир ошол эле кукурелеме момент эстесек. Эми алдым ошондой да. Алдым, мисалы үчүн бир сантехник или электрик келип сүйт кылып кетет эле да. Откуда судья намыла деген сөздөр чыккан. Азыр уже калыстарга көрүнүш башкача уже. Анан кегин только футболду түшүнбөгөн адам ошондой сүйлөрөт. Футбол бул часть бир оюн. Оюнду анан кегин бир футболдо бир өзүнүн шоусу бар. Утушту билиш керек, уткузушту билиш керек. Аны ушунбастан тигил элме политизировать кылганы уже бул адам не футбольный адам. Лобановскийдин бир сөзү бар. Футболга стадиондо көрбөгөн адам о футболе не имеет права говорить. Если человек хочет о футболе говорить, если он на стадион не ходит, он не имеет права о футболе говорить. Лобановский айтқан.
А Марадона айтқан, если ты не чувствуешь мяча, если ты не чувствуешь запах футбола, травы, ты о футболе не говори деген. Поэтому футбол ойнаған адам түсінеді. Да, обидно, но қалысам живой адам. Қалысам имеет право ошибка. Қалысам адам да, пенде де. Адашады да. Сіздің есіңізде қалған ең мындай чоң қатачылығыңыз қайсы болды эле? Есіңізде бар ғой? Мен қатачылым ма? Студиясыға келген. Жақсы болды. Жоқ. Алхамдулилла шүкір жоқымда дебем. Мысалы үшін, екінші өмір болғанда шу жол талады. Бұл бір. Екіншіден, мені қандай бір серьезный ошибкам жоқ деймін, чтобы мені мындай мучит қылып неткенім. Неге? Мен добровольно заявление жазғанмын 2019. Неге? Bir жыл қалғанда бір китап оқып қалдым. Тайсон бойынша, Мұхаммад Али бойынша, боксерлар бойынша, спортсмендер бойынша кино көріп қалдым. Анан великий спортсмендер өзінің карьерасын жақсы өтіп өткен екен. Мен өзім ойлаймын, великий деп. Мен простой бір адамды семьясынамын. Анан мен ойладым да, апам бар эле. Анан апам менен сүйлөшүп калдым. Ошондо түгөтсөм десем, эмнеге деди. Анан апам тарыхчы эле, мектепте тарыхты. Жакшы ойлонсуң деди. Мага эң кыйын момент ошо болгон. Анан Малайзияда бардыгыбыз. Өзбекстан, Кыргызстан, Таджикстан, Туркменистан, Япония, бардык Азия семинары болду 2019 жылы. 21 январда. Анан тестларды тапшырдым, бардыгын нормативдерди тапшырдым. Келип менен заявление жаздым АФКга, что мен бүтүп атам. А бизде жылды башта тапшырасың, жыл боюнча лицензия алып суйт кыласың. Анан Равшан кирип кагазды жыртты. Атты, не кылып атасыз деди. Эмне десем, жок, немеге анда келип норматив тапшырып атасыз. Анан мен айттым, Равшан, надо красиво уходить дедим. Ты чё, брат, деп, так не делай, жок дедим. Равшан, жаштар, немеге барабыз дейт. Кейинги чемпионат мираларга барабыз. Жок. Мен уже всё, мен уже 49га чыгып атам. Жаштарга жол берелик да. Анан мен жазам заявлениени, суроону жазып берем дедим. Анан жок, мындай кылбайм деди. Кечинде суроону жазып бердим. АФКга да курска койдум. Ошол момент мага эң кыйын момент болгон. А оюнда моменттер кыйын, бардыгы кыйын. Мисалы үчүн, мына бая айттымку, Фукусимада ушундай жаңгыр жааган. Мына душ принимать кылабыз. Кудай өзү кечирсин. Душты кандай суу ичсе, ошондой суу ичип турган да. Акыркы зашнийди көрүш невозможно да. Невозможно. Оюн кыйын болгон да. Кыйын. Шуну атасыңбы? Жаңгыр жаап атат, душтай суу ичкенде жаап атат да. Топ көрүш кыйын. Ошол моменттарды эстесем азыр неме болот. Анан кийин Риядка кетип атып элем, плей-офф оюн Сауди Аман менен ойнош керек эди. Анан 4 күндө алдын барышыбыз керек. Аэропортко барсам, билет у вас бизнес-класс уже жок дейт. Анан саат 2-лер деди. Анан ФИФАга жазайын десем, ФИФА офис жапык. Анан Равшанга чалдым. Равшан биз 3 отабыз через Стамбул деди. Бирдеке кылып барайын ака деди. Анан кечинде Кыргыз концертке барып, Кыргыз концерттен билет алып, эконом класс. Эч эсимден чыгат. Эң кыйын оюн ошондон бирөөсү болгон. Бишкек, Москва, Каир, Рияд учуп келгенмин. Оюнга 4 саат калган. Оюнду суйт кылып, бир зор момент болгон. Пенальти не пенальти. Ичиде ташкарысты. Ошону алып чыкканмын. Унда бар жок эле, Равшан алып чык ташкарды. Катта скоростта болгон. Уктабай келгенмин эконом класста. Анан обратно учуп кеткенмин. Ошондо азыр судейский департаментте шефи Шамсун эди, сингапурец. Ошонан кийин рапорт жазган. Немеге? ФИФАга. Кыргызстандын калысы оюнга 4 саат калганда келип, сүйтүп кылып, сонун оюнду өткөзүп кетти деген. Ошондо мага бонус берген. Бонус деген эмне? $2000 бонус берген. Жакшы ишке, жумушка берет эле, бонус бар эле. Биз азыр ошол моменттерде отуруп сүйлөшө элем. Да, кел. Бахадыр ака, сиз ошто төрөлүп өскөнсүз. Ошто төрөлүп өскөнүңүз сиздин ушул сапаттарыңызга, мүнөздөрүңүзгө кандайдыр бир таасир бердиби?
Конечно, ош эми биринчиден Кыргызстан боюнча тарыхый шаар билебиз. Анан ошто мен окуган апам тарыхчы болгон, көп неме чоң, акылдуу, илимдүү адамдар өткөн. Ошто мени сапаты эмне десем болот, ошто адамдары эме башкача. Адамдары башкача. Ошто бизи эски үйүбүз өзү неменин оңунда болгон. Кинотеатр азыр филармония болуп калган. Ошонун туурусунда Көккөнү театр бар эле. Мен ошодо тugulганмын. Ошодо Көккөнү театр бар эле. Көккөнү театрдын аркасында ошодо биздин үйүбүз бар да. Ошол үйдө куруп бүтүп, анан булактан суу ташат элек. Ошоктон али коляска болот эле. Ошо Жакшыкбаевбыз ошоктон суу ташып анан келин. Анан оштун немеси жакшы, кандай десем болот, ошто өзүнүн ош пирим деп коет экен, өзүнүн баракасы бар. Ошто анан келген интимагы бар. Ошто анан келген адамдарды тарыхы бар деп ойлойм. Тарыхты бир адам мындай деген да, мен жинде неме кылып кетем. 2010-жылы событиядан келгенден кейін, ЮАРдан келген. BBC, бияктан интригант журналисттер мага интригантный вопростарды задавать кылышты баштаган да. Мага именно ушул үйгө келген. Даже Москвадан келген. Газетада бар. Московский правдага интервью бергенмин. Комсомольский правдага көп журналисттерге интервью бергенмин. Анан BBCдан келген, анан Азаттыктан, тигиден. Анан ушунда отуруп сүйлөшүп туруп, сиз андай экен, мындай экен деп калганда, туурумда мына экити соседим кыргыз, биз чоң үйгөбүз. Анан мына маалада татар, орустан, интернациональный көчөдө. Анан мен билесем каяка бардым. Мен Кабырстанга бардым. Ошо Сулейман Тагыга бардым. Ошо журналисттер, 4 журналист. Ал алып бардык, машинага отуруп бардык. Эми кара дедим. Мына кара. Татар кабыры жазылып турат. Юсупов чыгып атат. Курманбек чыгып атат. Жолдаш бир бала. Көрүп атасыңбы дедим. Мага интригантный вопрос бербей келечи дедим. На ваш вопрос я ответил дедим. Десем, все, ооба дедим. Ошон үчүн дедим, мына кара дедим. 4 жерде 4 миллиард жатып атат дедим. Бардыгы мусулман. Сулейман Тоо дедим. Нечинчи жылы Сулейман Тоо. Деп ошондой вопросты берсем, таң калышкан. Вопроса больше у нас нету дедим. 2010-жылга кайта турadigan болсок, мен ош туурасында айтып калдым да. Сиз ошо айтып койсоңуз, сиз ошол учурда 2010-жылы ошол биринчи оюнду сүт кылган. Ооба. Баргансыз. Ооба. ЮАРдан. Анан бул интервьюду бербей келмен, мен сага берип атам. Ачыгын айтам, мына любой немени ачкын, интервьюлөрүмдө раз ош туурасында кеп кетип калат да. Мени журту, мени жерим, туулган жерим, атам, чоң атамдан чоң аталышы оштан болот. Ошондо 2010 событие болгондо 11-де биз сүт кылганбыз. Мен билгенмин кечин да, ушундай топалаң баштанып кетет. Анан мен эч кимге айтканым жок, Равшанга да айтканым жок. Оюнду бүткүзгөндөн кийин мен чуть-чуть настроение жок турсам, мени Бахака деп неме кылышат, көпчүлүк Бахадыр деп. Бахака эмне болду деп ушундай жакшы жаманлык эстип калдым, тудасыда. Эмнеге оюндан алдын айтпай дейсиз деп. Равшан концентрацияң кетип калат. Открытияны бизге берди. Бул тарыхый оюн. Кудай кааласа жакшы болот. Деп анан келгем. Калып 2 күндөн кийин Блаттерди помощники чакырып, Хосе Мария департамент, Сүз комитети Анхель, Испаниянын футбол федерациясынын президенти Анхель чакырды. Анан кыргызстандык помощнигини чакырды да, анан келди. Испан тилинен англис тилиге перевод кылды. Каяктан болосуң деди. Мен Кыргызстандан болом дедим. Оштон болосуң экен. Ошто ушундай немелер кетип атат, окуялар болуп атат деди. Анан мен айттым, жок, менин немем районум башка жерде, оштан четте туда суда деп алдап нетип койдум. Кара. Биз любой жардам беребиз деди. Анан полуфиналгача калдык, финалгача калдык, билди, короче. Да. Анан келген Блаттер менде каты бар.
Роза Отунбаева жазат, письмо жазат. Полностью обеспечить моего судью қалышымы Қырғызстандан, қырғызды баласыны қауіпсіздігін қарап, ошоға кепілдік берасыз деп жазған хаты бар менде. Роза Отунбаеваға жазған. Анан Блаттер жазып, анан Йоханнесбургтан Амстердамге, Франкфуртқа учуп келдим. Франкфурттан анан Москвага учтум. Москвадан анан Бишкекке келгенден кийин уже охрана берилди. Кетип атканымда Блаттер айтты: "Халда сен семьяны полностью Швейцарияга алып кетабыз" деди. Үйлөөңүз менен. Неге десем, бизге жакшы ушундай инсан, судья керек, кийинки чемпионатка ham керек. Проблемасы жок деди. Ошо сөзү да, гапы да бар. Анан мана катты копиясы сага деди. Барасың деди. Сага охрананы берет деди. Охрана берилди. Ооба, Тимур деген бала келген. Унутасам, здоровый, бир-эки көрүшүп калдык. Спецназдан. Анан уякта интервью бердим. Немеге, Айки пресска, пресс-конференция өтүп, анан бияка учуп келдим. Кечинде учуп келдим, комендантский час туда-сюда. Бардыгы чыгып анан чай-пай кылып, кой союп, отурдук, бардыгы. Орысы да, кыргызы да, өзбеги да, таджики да, бардык футбол ойногон досторум келди. Эми бардыгы обстановка биякта түшүнбөйм да. Анан экита немени берди. Комендант Бактакет Алыбаев, по-моему. Ова генерал-майор. Ова, анан келген немеде Гаида Морозы да биз менен футбол ойной жүргөн Олег Мороз. Анан келген у келди. Анан автоматчиктарды берди. Меникиде жатып калышты, чай-пай ичип, бакака биз должны болсо. Анан бир ай мени охранять кылып жүрүштү. Коноктор келет, отурат, мен айтам: "Бардым, көрүп атасың. Мына кошунум кыргыз, мына таджик, мына орус" десем, "Жок, сиз ошону бир кат жазып айтып койсоңуз, биз кетебиз" деп. "Обстановка нормальный" десем, "Нормальный". "Эмнеге" десем, "Ака, футбол кызык экен. Яны футбол боюнча сүйлөп берейинчи" деп, эртеңден кечкече сүйлөшүп отурат. Бизге ошону немелери, дисклары бар, дискларды коюп, ошону болгон оштан. 2010-жылы, мана эч кимге айтпаганмын, азыр айтып атам, ошондо Блаттер неме кылган, каттык поддержка берген. Анан келген Швейцарияга семинарга 2012-ге подготовка кылып атканымда Лондонго. Анан Сюрихте лифтте Блаттер көрүп калып: "Эй, кыргыз, ком" деди. "Кандайсың" деди. "Жакшы". "Революцион" деди. "No, революция, всё нормально" деди. Англисче сүйлөшүп нетсек, анан жүргүлө деп, мени, Равшанды, Абдулхамидти анан офиске алып чыгып, настоящий кубок мираны анан сейфте немеде, айнек тагыда сигнализацияны өчүрүп, анан келдим, колго карап аткан. Ошондой немелер болгон. А так, футболду мен эң жаман көргөнүм айтып коеюн. Религиозный адам бузган жаман көрөм. Анан келген национальный вопросту мен жаман көрөм. И политикага киргизген жаман көрөм. Футбол без политики должен быть. Футбол бул часть оюн. Балдар ойнаш керек. Анан келген шаардык баз деген жок. Региондан болобу. Мана мен бир простой семьядан чыктым-ку. Бардым-ку. Мага эч ким жардам берген жок. Блаттер карындашым баз. Бирөө бир карындашчылыгым жок. Берди, окудум, готовиться кылдым. Анан Кудайым берди. Сиз айтып атпайсызбы, футбол бул ошол өз негизи кедейлердин оюну деп чыкпады эле эң башындачы, тарыхта. Анан бардык ойноп ушул биримдикке чакырылган оюн болчу. Бирок ал учурдан бери канча убакыт өттү. Азыркы малда, мисалы үчүн, мен кичине кезинде футболчу болом деп кыялданчумун. Футбол клубта Дордойдо основа кирейин дегенде коррупция менен акчасы бар баланы мен позицияма коюп койгон. Мисалы үчүн казак туугандарыбыз деле канча киного чейин тартып атат, ушул. Ооба, көрдүм. Адилетсиздик боюнча ушу футболдогу офсайд деген. Офсайд деген. Өз негизи кантип элесиз, футбол ошол байыркы эмесин, мүнөзүн жоготтубу? Мурунку ошол кедейлердин оюну, социальный лифт болуп турган нерсесин жоготтубу? Өзөт мындай да, бая айтып өттүм-ку, футболду бардык адам өзүнүн жумушун кылыш керек. Врач врачтыгын кылыш керек, тренер тренерлигин кылыш керек, калыстыгын кылыш керек, начальник команды начальник. Ну, булар футболду түшүнүш керек да.
около футбольные люди қалса мотила кетеді. Даже футболды сүйсе, оқыш керек. Футболдың немесini оқыш керек. Футбол, Пеле айтқан, футбол это не игра, футбол это наука. Это целая наука, да? Коррупциясыға мен жауап бере алмаймын. Мен мектепте ойнап жатқанымда, мектепте директор болып істеп жатқанымда, біз облыс бойынша директор дилем. Ош облысының бойынша мектеп. Филиалым бар еді Науқатта, Гүлчада, Алай Гүлчада, Қарасуда, Қыршапта, Өзгенде бардығы балдарға озын барып, қарап, анан айтатылым. Қарапай, простой адамды баласын алып шығыш керек футболға. Неге? Потому что дүние бойынша только камбағалдары балдары в основном футболист болған. Қапа болғасың мына студияда немелер көрген отқан болса. Емен сені Дордойден айтып отсаң, мен онда жоқ олам, мысалы үшін. Мен айтып отсам, футболды бардық адам профессиональный отношение қылыш керек. Бұл жақтында қызықты теманы айқастырып кетсе от, сіз саясатсыз да болуш керек деп отпайсыз ба? Бірақ мысалы үшін көршілердің арасында бұл сұрағын беріп кетер, біраз осы Да. Мысалы үшін Орусияда соғыш болғанда, Орусияны Украинаменен, Украинаны қалтырды FIFA, Орусияны четтеп салды. Бірақ ошолунда эле соғыш Палестина мен Израиль болгондо четтеген жок да эч кимди. Эми бул FIFA-ны немесini уставын караш керек. Мен айтып атам-ку, футбол только достукка чакырыш керек. Туура айтып атасың, политизировать кылып бүлүш керек бас. Палестин эмнеге бөлүп коюп атат, деген эмнеге бөлүп атат. Туура айтып атасың. Алхамдулилла мусулманбыз. Даже мусулман болбосо ham. Туурабы? Мен Палестинде болгонмун. Палестинде бардыгы мусулманбыз. Мен Палестинде через Оман, секторы Газы, Иорданиядан өткөнмүн. 2 ватты Палестинде суд кылганмын. Билем. Палестинде немесин билем. Анан саясаты. Саясатчыларчы футболга акча бериш керек, тап бериш керек. Кириш керек бас. Это не их дело. А футболисттер, спортсмендер саясатка кириш керек бас. Ойнош керек, озун жумушун кылыш керек. Неге футболисттин өмүрү 10 жыл. 10 жылдан кейін өзі арқаға кетеді. Вот пик 10 жыл. Ойыншы 10 жылда пик қылып, өзіге не десе болады. Атын алып, результат қылып, да ақшасыны да қылыш керек. Ақшасыны қылыш керек. Мен футбол мектепте іштеп отырғанда барлығы тренерлер мана айтсын. Любой жерде телефон çalып, сұрашып, ағай сізге рахмат дейді. Жақсы киініп жүргілі деймін. Жақсы машина миніп жүргілі деймін. Үйде нормальный обстановка болса, анан тренер башы ішташты баштайды. Қалсам ошондай да. Қалсам ошондай. Ошоға эми азыр мен FIFA-ны бир нерсе дей албайм. Кокадган жерим ham жок. Мисалы үчүн мен Блаттер барып айтты. Блаттер мына историяга мына кайтып келе, саясатка кошулуп кетиле. Блаттер бир жерге барып кошулбаган, только жараштырган, неткен. Бир историяны айтып берейин. Самолетте генсек экен, Блаттер өзі айтып беріп атат. Генеральный секретарь болып, үшіп кетіп атса, баяғынан землен значокты көрдік. Бір африканец да отырып қараса, значогы да FIFA екен. Анан неме деген, қақты іштесін деген. Мен значокты білбесін FIFA деген. Жоқ деген, бизнес классы үшіп кетіп атканды. Оға, неме деген? Бұл FIFA, мен генеральный секретарымын. Футбол федерацияны, дүния бойынша футбол федерацияны. А сен кімсің? Сен мені таныбайсың деді. Ана оны кошелек шығарады, ақша шығарады. Ақшада тегіні сүреді. Африканецті. Мен ошы бір немеді, Африканы бір немесі де корольман деді. Ана оны көрді, мана саға подарка деді. Ана соккер, неме бұл соккер? Футбол не деді? Футбол топ бұлан футбол ойнайды, аяғы бұлан ойнайды, балдар ойнайды. Мен саған неме десем бұл? Сенде жоқ бұл десе, жоқ, менде жоқ дейді. Анан түгі визиткасыны береді. Блаттер визиткасын береді, Блаттер визиткасын алып тұрып, анан кейін офиске келіп, Швейцарияға келіп тұрып, дүния бойынша футбол ойнайткен, шу бір неме бар екен, африканский остров бар екен. Ошоқта футболды шүнбет екен деп, анан кейін ошода немегече самолетта, тиги айылыгача вертолетта анан кейін учебный материалы барады. Китаптер, футболды неме турасында, тактикасы, теориясы бойынша, английский, ана топтарда барып, ошода футболды президент немесі білан, қаралы білан
тиги самолет түшкөн менен сүйлөшүп туруп, анан кийин ошол жерде футболду развивать кылады. Ошол жерде Нигерия, Африкада анан кийин футбол развивать болот. Ошонго окшогон Кения, ошолордо анан кийин футбол развивать. Блаттер ошо жумушту кылган. Блаттер бар пайтта бир эле чоң футбол болгон. А Блаттерден кийин кичик футбол, пляжный футбол, женский футбол барын караган. Кылып развивать кылган, акчаны туура иштеткен, саясатка киришпеген. Анан ЮАРда 2010да Нелсон Мандела оюнга алып келгенде, ачылыш оюнга биз түшүп атканда развалкада турсак, протокол боюнча президенттер келди деген, анан бардыгы конгресс болгон. Бардык мамлекетте 222-212 миллионда члени ФИФА дүйнө боюнча бардык президенттер келген. Анан охранасы отуруп айткан, мистер президент келди, Нелсон Мандела келди, келишип атат деп, анан кийин судейскийге кирип, Блаттер судействода неге неме, ол билет эле да, судьяны мен защищать кылам. Судьянын защитасы жок. Ошого кандай сага отношение кылса, бизде ушундай отношение кылат эле да. Блаттерчи жүдө калыстан көп согуш неме өткөзөт эле, собрание өткөзөт эле. Курулуш постоянно кызыкат эле да, өзү келип, кызыкып, мындай, тиги мындай кылып, анан ошо кечирип койсун, открытиядан кийин, оюндан кийин алып келип рахмат деген. Болбосо чыгып кетсе болот эле. А бир рахмат дегени президентти. Бул чоң нарса. Колуну кармап, сага ишенич берип атабы? Это много чего стоит. Өзү негизи мен түшүнүп атам да логикасын, неге судьяларга, ошо калыстарга жакшы мамиле кылат. Анткени сиз мисалы үчүн 2 футбол дүйнө чемпионатын өткөздүңүз. Футбол чемпионатында көбүнчө мамлекеттер катышат, президенттер келип катышат. Байкайсыз, ар бир ойноп койгондон президенттер келип көрөт. А президенттер бири менен калганы бул кандай болсо да пайдалуу саясат башталат да. Учурлар болгон болуш керек, келип сунуштап же коркутуулар менен калыстардын бригадасына. Мен бул боюнча мына деп айтам. 2007-жыл Канадада французский судья болгонбу, эсимде жок. Французский менен анан кийин 2010 мындай болгон да, калыстарды бир 500-700 минутка калысты 4 жылда 130 калыш керек. Дүйнө боюнча. Электен өткөзөт. Бизде кыргызча айтканда. Түшүнүп атасың, ошо 130 калат. Да, ошондо өтүп атканда, мисалы үчүн Озун мамлекетиде 2 калыс, по-моему, Польшадан бекине, Польша и Франциядан коррупционный жумушу боюнча кармал деген. Сразу отчислили их. ФИФА ошондой строго эле, каттык эле. Азырда каттык, строго. Бизге эми айтып атам, бизге. Мисалы үчүн биз агар бир алып неткен болсок, мына камерада отурган болсок, айтсын. Я не давал и не брал, я тебе так скажу. И не буду давать. Потому что имиджди калдырыш башкача болот. Принципиальный болуш бул жуда кыйын. Мен сага битти историяны айтып берейин. 98-жылы Жалал-Абадта суйт кыйганы болгонмун. Барыпсам, полянын жарымы чөпү алынып тур, жарымы жок. Мен поледе суйт кылганмын. Мен поледе, Кыргызстанда поледе суйт кылат элем, ичекеден кылса. Мен ошондой. Анан мен как главный судья болуп барганмын. Помощниктарым көк жаңгактанды и икитасы көк жаңгактанды, Жалал-Абадтанды. Анан чөптү оруп койбапсыздар да десем, орабыз деди. Анан Динамо МВД ойнаш керек эле. Онда Кутуев, министр МВД и командасы. 9 команда кыйган. Анан ушул убакыттан айтып кетем, Кутуевке чоң рахмат. Ошондо 9 команда болгон Динамода, Высший лигада. Анан кийин оюн баштанышка барсам, 1 саатка чөп урубаптыр. Анан Курманбек деген легкий атлет агай бар еді. По-моему, атын ошого койгон стадионда. Ошонун секретаршыга кирип, кайчы алып, ножницы алып, чөптү алып, салафанга орап, газетага орап, анан сумкага салдым да, мага келип айтып атат. Мана сага акча беребиз деп атат. Оюнда 2-0 деп жазып койчу дейт. Протоколга. Что оюн болду. Эми запистер жок да. Мен айтам, эмне деп атасыз десем, ата-энем айтып, азыр бар эми бир-экөөсү пенсияда.
азыр тирик мына айтсын, ошо передачаны көрсө айтсын. Ана мен айттым, жок акалар мен. Ана коркутту. Потому что МВД есть. Ана койгулачы дедим да. Ошоктон энеге бир Жигулиге отуруп келдим да, балдарды кеткиздим. Инспектор Гайгул Виктор Михайлович да. Азыр көчүп кеткен Россияда. Бар, бул адамда бар. Ана Виктор Михайлович, я не подпишусь на такое дело, дедим. Я не буду подписывать. Жаздым да. Вы езжайте в Бишкек, Карасу дедим. Ана бир жолдар жаман да ошондо. Ана Бишкекке карап кеттим. Бишкекке келсем, Бердебеков, Чокобекович Кылыч, генеральный секретарь Агеев Васильевич, раза тополон болуп атат. Федерация неме баркы Спартак стадион. Азыр нече ошо федерация эле. Ондан келген Олимпийский комитет бар еді. Кутман Алиев отырады эле. Ошо кирсем, где этот сволочь, собака, где этот Кочкаров, ойны немеге өткөзүп атат. Бишкектен келген команда ойнобой кеткен да. Шуну атасың, расходтары чоңотты. Как это? А им очки тоже нужны. Я Кочкаров Бахадыр, я игру не проводил деп, ана русча сүйлөштүм. Жокал көзүмгө көрүнбө деди. Мен бир эки сөз айтайын, анан жокалайын дедим. Кандай бул дедим. Анан сумкадан чөптү чыгардым. Чөптү чыгардым да айттым. Мен сага азыр 99-жылда айтып атам. Чыгарып, эми дедим. Мына свисток дедим. Сами судите дедим. Если такое уже булар защищать кылып атат да, мени вас. Шуну атасыңбы? Обстановканы билбестен уже каттык сөкүп ана кылат. Ана көз жаш кылдым да чыгып кетип атсам, Кутман Алиев токтотты, рахмалык. Эй, молодой, иди сюда деп калды. Аны чөт эмне болуп атат деди. А у исполком деди. Федерация футбола. Мындай болду агай, мына десем жүр деп эне кармап алып келип, Кылыч, ты не прав деген Кила дейшарды. Азырам бар, генеральный секретарь. Өмүрүнө берсин. Ты не прав дедим. Кара деди, шу баланы, шу жашта дедим. 29 жаш дедим. Он каласын иштегенин кара деди. Анан барып расследование кылып, Кутуевди Карим деген помощниги болот эле. Ошун тапып, анан айтып, эне Кутуев келип, мени куттуктап, молодец, принципиальный ты парень, так работай деп көп немелерди берген да. Мени вообще немемде көп жакшы адамдар келген. Менин карьерамда билбейм эмнеге мага мотивация бердиген көп немелер, историялар келген да. Мындай жанымды келе көргөн, билбейм эмнеге. Ошого мен токтогон жерим жок. Анан yana кайтып кетип атам, ФИФАнын өзүнүн уставы бар. Бүгүнкү күндө эме мен түшүнбөй атам, мен шуну атам, Россияны эмнеге берип атат, тигини обидно. Обидно яна эмнеси? Олимпийский оюндарды паралимпийцев. Бул өмүрүдө бир путу жок, колу жок, тоба кылдым, эми өзү Кудай кечирсин. Ошо балдар готовиться кылган да. Уларга зачем санкция берип? Эми бул саясат экен да. Ошого айтып атамки, саясатчылар саясатчылыгына кылыш керек. Футболго киргизбей. Спортка, не только футболга, башка спорттарга да, кириштик болду. Бизге коюп койсун, бизге келсин, акчасыны берсин, текширсин, ревизия кылсын, каяка пул кетип атат, эмне кетип атат, и все, готовы. И анан ФИФАда даже проверка кылышам 6 секунд. Детектор лжи коет да, эките вопрос берет, сен сразу определить кылат. Это все под контролем. Под контролем Интерпола было даже. Интерполда жазып койгон. Биз контроль Интерполду кол койгонбуз, контрактыбыз бар. Ошол жакта бир карточка бар. Ал берсең көрсөтүп коем. Карточка. Страховка да бар. Азыркы мына бунун азыркыларда жок. Подписи менен. Мана көп нерсени чечет эле да. Ана видишь? Мына страховкалар мына. Мына. Онда капорт капан. Жапан. Видишь мына. И анан Интерпол полный контроль кылат. И ана оюнга барганда, мисалы үчүн, аэропортто уже охрана берилет. Охрана с оружием, с сопровождением. Эч ким келе албайт. Анан кийин мына ЮАРда полный закрытый колючая проволока, и анан кийин лагерде жашайсың полностью. Эч ким чыгарбайт, эч ким киргизбейт. Только прессаны киргизген, 806 пресса кирген, эсимде бар. Оюнга 4 күн калганда пресса кирген. Дүйнө боюнча кирип, анан вопрос задат экен. Как раз ошондо советский спорт Россия келип, постсоветский союза, Кыргызстан, Узбекистан, наши братья, давайте интервью бербейсиздерби деген. Мы независимые деганмын мен. Мы независимы от России. Мы независимая страна. Узбекистан Равшандай айткан.
Мы независимая страна, мы уже отдельная страна. Мы уважаем постсоветский союз, мы уважаем Россию, но кепканы кийип советский спорт bilan интервью бербейбиз дегенбиз. Биз журналисттер барбаган, ачыгын айтыш керек. Казакстандан барган, ошо Золотая лихорадка деп китап жазган. Окуганмысың? Биз туурабызда китап жазган, аты унутуп калдым, журналист. О барган, о интервью алган, менден интервью алган ого. Генри. Өзү негизи футболго биринчи кызыгыңыз качан башталды эле? Канча жашыңызда? Эсиңизде барбы? Ооба, сураттарым бар, ооба, да, черно-белый. Мен жинде шок болгонмун, ачыгын айтайын. Биз 4 оğul, 1 кызбыз. Мен предпоследниймин. Үкем бар, 2 акам бар, 1 эжем бар. Атам мени барбайга берген. Анан Велогородокто маяктан 1,5 километр барды, зал бар эле. Ошол жакта пишкен барып, анан жанып кетип калган, кийин Айчүрөктө ачылган. Азыркы стадион жанындагы аркасында. Ошо заниматься кылып жүргөндө ключицам сынган эне. Онда мындай нарса бар да. Бир упражнение билен сразу 5 балл берет dedi. Прогибти өргөнгөнмүн мен. Прогиб через себя бросать, прогиб. Ошону өргөнгөндөн кийин ключицам сынган. Анан кийин футболго барган атам. Анан 11 жашарымда футболго барганмын. Ошо боюнча футбол, азыркыча футбол. Эмнеге жакшы көрүп калдыңыз футболду? Футбол биринчиден тил өргөттү. Досторум. Ошо кичинекей бала кезиңизде Топ, биринчи жолу көрдүңүз. Гол уруш. Гол уруш. Анан кийин стадионда полный стадион болот эле да. Ош стадиону полный болот. Алай 8-зонада ойнойт эле. Полный стадион. Анан баардыгы газета менен келет. Атам менен барардык да. Анан биякта Асылбекке барады, Рахмалик өтүп кетти. И Анарбайке барады. Асылбекенин үйдө телевизор бар эле. Ошого чыгып, кечинде саат 2-3-тө анан кийин булар бирөөсү огурцы, помидор, ачыгын айтыш керек, закуска 50 грамм кылышып, анан кийин футбол көрүшөт эле. Анан мен чыгат элем, баардыгы уктап аткан паятта. Ошондо Динамо Киевде 82-жылда Испаниядан көрүштү баштаганмын да. 12 жашарымда футбол чемпион мираны көрүштү баштаганмын да, ооба. Ошондо атам менен кызыктырып, анан стадионго түшкөндө, стадиондо анан футбол болгон, андан кийин неме болгон, мороженое берет эле. Анан ошодо мантыхана бар еді. Анан кийин неме Асылбек аны бизде машина жок эди да, Асылбек аны УАЗиге бар еді. Асылбек анан кийин Андижанга барат эле, Өзбекстанга. Ошодон барып, анан Өзбекстанда 8-зонада ойнойт эле да биз команда Алай. Алга 8 зона. Это неме келет, Андижан, Нефчи Фергана, анан неме Селеноград, Казакстан келет эле. Ойно, сонун ойно. Полный стадион 17 000 адам болот эле. Это атмосфера другой болот. О, ты чё? Анан лотерея болот эле. Кийин лотереяда Москвич, мотоцикл, 08, 09, 3 рубльге утуп кетишет эле. Вообще другое время было. Кызык баштапсыз да. А футболчу катары кандай? Жакшы эле футболчу болчусуз беле? Мен билбейм, мен даже калыс футболду өзүм туурунда сүйөм, сүйлөштүм. Мен анан армияга барып, заявление жаздым биякта, спорт ротага барайын деп. Анан мени Воронежден спорт ротасына түшүп, ошодо ойноп, анан жине аркая кайтадыган болсок 88 кеткенмин. Жок, 88, 89, 90 жылы бияка келип, анан кайтып кетем десем, атам менен кетпейсиң, үйлөнөсүң деп, мен кайтып Воронежге, Факел Воронежге кетишим керек эле. Анан биякта Кара Балтада сбор болгон, Власичев Анатольевич мени сборго чакырган, о жакта ойнадым, основной составка түшүп анан тренер болуп ойнап, кийин судьясыга өтүп кеттим, и все. Ошондой боюнча кетти да барды. Бирок футбол ойноп жүргөндө футболчу болом деп кыялданчусуз? Конечно. Азыр да ойноп турам балдар менен. Ну, кандай десем, мындай да адам өзүгө оценка бериш керек. Бас азыр мына балдар, родительдер бар да, менин балам жакшы ойнойт, жок. Менин балам андай, жок. Сенин балаңды оценивать кылган адамдар бар. Любой нерсени туура баалаш керек деп, баардык нерсени өзүнүн профессионалы болуш керек. Анан кийин азыркы немелерге, родительдерге мындай жакшы совет. Бизде ош стадионду түшсөк көрсөтүп коем да. Стадион эң чоң объекти Оштогу. О жактан биягы 1,5 километр. Мен готовиться кылганда чуркатыны. Анан жаш баланы алып, бизде ошондо өргөт. Баардык родительдер кармап баласын. Баласы токтадыбы бокста?
ошого алып келет эле. Өзүн кызык. 2-3 күндөн кийин футболго келет эле. Ошоно кылып өзүнүн жайын таап калат. А так заставляют, сен футболист болосуң, сен андай болосуң, это неправильный подход. Бул неправильный подход. Демек сиз өзүңүзгө туура баа бергенсиз да мындай. Эми Кудайыман бар бияка сабап. Менин оюм ошондой. И атам. Негизи бирок мындай канча деген оюндарды калыстык кылдыңыз да. Канча деген куба эмелер оюнчуларды көрдүңүз, ушу ийгиликке жеткен, зарплата алып жүргөн, популярный болду. Бир көрүп, эңсеген учурларыңыз болду, ошолорду көрүп, кап, мен деле ушундай болсом деп, мындай кыялдаган, ошо артка айтып эстеген учурлар болобу? Көп эле кез болду эле. Эми любой жакшы нерсени хабас кыласың да. Любой жакшы нерсени үйдүбү, жердиби, жакшы адамдыбы, ооба. Кудайга миң каты шүкүр келтирем, что мен ошондой адам, менден күчтүү адамдармен көрүшкөн турган. Это Пеле, это Марадона, футболисттарда. Это Руни, Месси, Роналдо, Криштиану. Да, бир кичине Кыргызстандан бардым, но зато гордо мана сүйлөшүп отурам любой жерде. Өзүм мамлекетим боюнча жакшы тараптарын айтам. Ну, стукан неме кыла деген нерсе бул. Айтып атам-ку, экинчи өмүр болсо да шу жолду тайлат элем. Экинчисин берсе да только футбол, именно калыстык. И анан бир немем бар, максатым бар, что именно азыр мен иштеп атабыз. Акырын болот да, судья калысты подготовкасы акырын, чтобы 3 судья чемпионат мирге барсын, бригада барсын. Ошондо иш кетип атат, Кудай буйруса. Бизден ham күчтүк болуш керек да. Анан Кыргызстан курама командасынын өзүнүн жумушу бар. Биз өзүбүздүн жумушубуз бар. И анан бизде 3 калысыбыз чемпионат мирде суют кылса, кандай сонун болот. Чемпионат мирде калыстык кылса дейсиз, мисалы үчүн сиз биринчи калыстык оюнуңузду чемпионат мирде бул эмеде болгон. Южная Африкада болгон. Йоханнесбургда болгон 85 000 адамдын ичинде. Ошол жакта сиз биринчи ачылган оюнда Мексика менен ЮАР менен Мексика. ЮАР менен Хозяин Мексика. Хозяин ЮАР болгон, ооба. Хозяин ЮАР эки ойногон. Ооба. Азыр ким биринчи ойнойт? Ким ойнойт? 16 жылдан кийин Мексика ЮАР ойнойт. Кайра. Тарыхый болгон экен. Мен жакында билип калдым. Менге жазышып атат, ака 16 жыл болупту, какта көрөсүз, барасызбы дейт. Эми чакырышып атат. Кудай буйруса Америкага да барам. Билеттериме Кудайга бек шүкүр FIFA кылып берип атат. Россияда ham кылып берген, VIP ложа кылып берген. FIFA своих не забывает, унутпайт. Дайыма баш? Конечно, да. Ким нормальный суд кылып, ким нормальный жумушун кылган болсо, FIFA унутпайт. Азыргача мына жаңы жылда телеграм неме келет, поздравительный келет. Азыргача келет. Эмне келет? Эмне үчүн? Открытка келет, дичелде. Куттуктайбыз, кандай иштесиңиз, жакшыбы дейт. Азыр Facebook бар. Ошо мен кирбейм көп. Поштамга келет. Анан каяктасың дейди. Ким менен калыстык кылган болсом, улар бардыгы иштеп атат. Бирөөсү мына Равшан биринчи президент Өзбекстан футбол федерациясында. Мына соседдерибиз Казакстан бар, мына Тажикстан иштеп атат, у жакта досторубуз бар. Мен айтайын, любой мамлекетте досым бар. Көчөдө калбайм. Это 100%. Жок, орустар көчөдө калбайт. Да. Футбол немеде барды жерде тигилер ham ошондой отношениясы бар. Мына мисалы үчүн сага бир нерсе айтайын. 2 жыл алдын Бишкекте туман болду. 2 эме 3 жыл алдын болду. Мен как раз ошто едим. Жок, мен Бишкекте едим. Анан арабтар суйт кылыш керек эди. Стамбулдан рейс Бишкекке конду, Ошко конду. Туман болуп кона албады. Телефон чалдым, балдарды алып келди, чай ичиришти, эртеси күзөтүп койду. Араб досторум. Мен барсам ошондой. Саудияга барам, Аманга барам, Эмиратка барам, даже Японияга барам. Досторум бар. Отношениябыз бар. Айтып атам-ку, вакыт, агар футбол боюнча сүйлөшөм десең, икки тема некончаемый тема да бул дүйнөдө. Бул религия и футбол. Бул түгөбөйт. Сүйлөшсө болот. Агар айтып берейин десем, исторический нерсени айтып берейин десем, анан көпчүлүк айтып атат, китап жазбайсызбы деп атат. Ага, мага бир адам керек да. Мени сүйлөгөнүм айтып жүрүш керек, жазып жүрүш керек. Максатым шу, бар. Ошо неме кызыкышым бар байга немеңе, сурооңго бир жакшы китап жазып,
беріп чыгарып балдарга мотивация беріп окутуш керек да. Иштесе болот. Просто так болбойт. Это бул мана мисалы үчүн ЮАРга кетип атасыңбы? ЮАРга 1 ай алдын часовой поясыга өтөм. Өтөт элем ошону. Бразилияга кетип атамбы? Бразилия. Саат 2-де Токтогул паркта чуркат элем. 2-де, түндө 2-де. Почему? Потому что у жакта саат биз вактыда 2-де, у жакта саат 8-де норматив тапшырышым керек. Ошону часовой поясыга өтүшүм керек 1 ай алдын. 1 ай алдын. Күндүз уктайм, кечинде чуркайм. Чыгып флагжокты көтөрүп коюш деген жак. Сиз могул жакта тура багып бердиңизде, көбүнчө адамдарга мындай сезилиш мүмкүн. Сиз ушул флагжок көтөрүп алып эле канча мамлекет кыдырып коюпсуз, канча футболисттерди тааныштырып коюпсуз, акчаны алыпсыз, куртуп алыпсыз. Жөн эле ушул флагжок көтөрүп койгон үчүнбү дейт да. Эмне орчулук сиздин ишиңизде? Ответственность, чоң ответственность бар. Мисалы үчүн, мына ЮАРга кайта турган болсок, ошондой прессаны алып окуйгула. FIFA эксперимент өткөзүп атат 2010-да. Ачылышы это финалды сүйт кылгандай болот. Ачылышты ким сүйт кылса, финалды сүйт кылгандай болот. Бул чоң ишеничте 19-жы чемпионат мираны ачылышыны Кыргыз менен Өзбекке берип атат. Азия, Центральный Азиатскийге. А Центральный Азияда футбол жокку деген. FIFA практика неме эксперимент өткөзүп атат деген. Onu okugandan keyin qanaqa? Puls chiqib ketdi. 85 bin adam Vuvuzelada prezidentlar o'tiradi. 7,5 milliard odam ko'rib o'tadi. Ты понимаешь, о чем речь? Shuni o'tadi, ko'z oldingga keltirgan, yurak qayerga chiqib ketadi. Undan ko'ra u yoqda o'lganing yaxshi da. O'lsa yaxshi undan ko'ra. O'shunday nastroyda chiqiladi. Bu yoqda turib, ana biz jurnalistlar chaqirib FIFA aytgan. 806-mı, 816 esimde жоқ. 800 qanchadan jurnalist kelganda, hozirgi bir komandalarda bor, bir-ikkileri kitobni futbolda o'qib olganda, o'zi o'ynab olgan. Ana tigilarda yozib, mentaliyat qilib, intriganta qiladi. O'shunda FIFA aytgan. Jurnalistga o'xshagan jurnalistlar, operator bu kam o'xshaganlar kelganda, именно O'zbekistondan Qirg'izistonlik sudyalar deganda, Jose Maria Berkile deganda, al kamerasini degan flajok bergan jurnalistga. Operatoriga svistok bergan. Keyingi operatoriga flajok bergan. Ya'ni игровой момент qilganmiz. Просто bazada. 2000-dagi Germaniyani jurnalist aytgan. Men qo'limni ko'tarib, kechirib qo'ygila. Men sudyalar bo'yicha boshqa yozmayman degan. Он почувствовал, biz o'rnimizda o'sha yerda почувствовать qilgan momentda. Men ko'ryapman folda bu yoqda degan. Как это так? Ana давление o'yinchilarga. Пока наружный давление yo'q. O'yinchilar kelib, "Что ты? Мне хватит, ref desa, o'shandan o'zini yo'qotgan. Bu psixологический подготовкасы qiyin. Это готовиться надо. Бул аябай жакшы тема баштап кеттиңиз да, биз көп байкайбыз го. Мисалы үчүн азыр деле футбол көрүп атканда футболчулар чуркап баратып бир нарушение болуп калса, судья өзүнүн эмесин айтат, решениесин айтканда баардыгы жабылып алат судьяга. Ал жакта ошол калыстын ордуна койсоң, жылдыздар да, элестетсиз, ошо канчадан баардык жылдыздар келип туруп сүйлөйт. Bizde psixologlar bo'lgan, psixolog, massajist, endi chempion menanchi boshqacha da. Ana o'yin bitgandan keyin o'yindan oldin psixologlar suylashadi. Mana to'g'ri aytib o'tasan. Men bunday deb ответ beretlemda. O'sha o'yinchini kim готовить qilgan bo'lsa, o'sha trener o'shunday. Mana misol uchun Angliya Premier Liga nimaga bardigi angliyskiy Premier Ligada полный stadion, anan keyin birinchi mestada ketayotgan, oxirgi mestada ketayotganda o'yin интересный. Nega unday deb o'ylaysan sen? Bilbeytdim da. Biranta yerda sudya to'g'risida yozmaydi, qalis to'g'risida. Angliyada yo'q. Bu futbol. Angliyada nimaga Latin Amerikanistlar o'ynaydi? Nega? Потому что ko'p siylat ular. Angliyaga kerak emas bunday futbolist. Nimaga Angliyada uzoq polada jatmaydi? Uzoq jatgan o'yinchi kerak emas. Biz pul to'lab kirdik, aqcha berdik, o'yin ko'rgani kirdik. Seni suylashganing, qalis bilan sening pressinging, jatvaganing kerak emas. O'sha futbol. O'sha futbol. Anan o'yinchilar kelib, bunday
деген прессинг кылып атат, бар. Ондай нерселер бар. Уну готовиться кылышат. Мына мисалы үчүн сборная Бразилияга даже балетмейстерлерди алып келген. Кандай жыкылышты өргөткөн, пенальтиди ойлоп топуш үчүн. Да, балетмейстерлерди алып келген. Анан айтып атамки, тренери унчукпай ойна, оюн менен озыйны көрсөт деген тренер башкача болот. Лобановскийге айтып атат, канчанча жылы Лобановскийге айтып атат, Динамо Киевти бир оюнуну окусаң, тарыхта бар. Судьяларга 4 шуба алып келет. Норковый шуба алып келет. Бир администратор. Анан кийин у кармайт, поставка кылышат. Анан Кубок УЕФАдан Динамо Киевти отчислять кылат. Анан Лобановскийден сурап атат. Почему вы не написали, дейт, это не ваш же администратор, поставка кылган да? Поставка кылган. Десе Лобановский айтып атат. Мен ВШТда окуп жүргөнүмдө Москвада мени профессорлар судья менен сүйлөштү өргөтпөгөн. Менге тренерлик кылышты өргөткөн, балдарны ишташты өргөткөн. Лобановский ошону деп жооп берген. Меня учили не разговаривать с судьями, меня учили работать с игроками деген. Я ошону немени өргөткөн болсо, ошону өргөткөн да. Понимаешь? Поэтому есть дисциплинированная команда. Почему Япония, Корея постоянно чемпион мира? Мен сага ответка обратный берейинчи. Неге? Кандай деп ойлойсуң? Дисциплиналық үшін. Молодец. 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 Потому что калыс адам эм калысам этот ошибка кылат. Но опять же, неге? Не вред футбола, то есть кечиресиң. Футболга таасир кылыш керек эмес. Кичине нарушение болсо да барып прессинг кылып, кичине болсо да прессинг натура. Футбол ойнаш керек, да. Ключевой моменти болобу или бир кыйын моменти болсо, азыр мана бар чыкты. Мисалы үчүн. Ошон үчүн муну адамды немес, атайын кыла деген нерсе жок да. Атайын кыла деген болсо чемпионат мирда 36 камера иштейт. Ойлоп көр, 36 камера. 36 камера көрсөтөт. Атай кылып атабы, атай кылып атабы. Сиздин сөзүңүз бар экен, VAR боюнчачы. Ушул VAR бул футболду өлтүрөт. Кереги жок нерсе деп айткан сөздөрүңүз бар экен го? Ооба. Ошол ойдон кайттыңызбы? Мен мындай деп ойлоймун да, футболду темпini өлтүрдү. Темпini. Да. Анан кийин футбол бул мындай да, ана гол урду дейлик, мына мисалы үчүн гол урду. Биз стадиондо отурабыз. Мексика ЮАР ойноп атат. Экөөбүз Мексикада отурабыз. Сен Мексикага балет кылып атасың, мен ЮАРга. Анан Мексика гол уруп атат, сен мени куттатып атасың. Бака 1-0 мы ведем. И анан тутут деп атат. Полный стадион бизге окшогон 100 000 адам отурат. Анан барып VAR-да көрүп атат, бир элемент көрүп атат, да какое-то нарушение, анан отмена болуп атат. Ошондой нерселерди, да, азыр эми секин өргөнүп атат, и тренерлер ошондой тренировка өткөзүп атат. Мана штрафной площадь терме кылышкан. Бул максат, ФИФАнын максаты эмне эле, чтобы көрүлбөгөн кыйын моменттарды ошону камера көрсөтүп, туура решенияны, мана бир момент бар, бир моментте бир оюнда калыс 2 бата пенальти койгон, а VAR көрсөтсө вообще пенальти болбойгон. Ким ал деген? Оюнчу ал деген. Симуляция кылып, кирип штрафной площадьта оюнчуну, мына мисалы үчүн оюнчу чуркап кетип аткан болсо, оюнчуну аягыга коюп, мана каучурга топ бияктап, бияка койгон, хоч не хоч, оюнчунун АБСи жок, токтолбойт сразу машинага ошо. Кирип урулган, наоборот, бул нарушение кылган, ана пенальти берет, ошону VAR көрсөтөт. Ошол деген моменттер бар. Анан уруп аткан моменттер, адам мына кылып чуркап сакравет да, хоч не хоч, анатомия, он всё равно будет подниматься, анан колун иштетет. Ударлар, локтем, челюсть, ошолорду көрсөтүп атат. Ошолорго мен да. А кадан чересчур мелочтарга я против. Битте нерсе кызыкчты неме кылып атат да. Эмнеге ошо VAR келип чыкты? Чүнкү ФИФАга жазышып атат, биз акчабыз кеткизип атабыз, биз акчабызды ана кылып атсаң, тиги кылып атасың, тиги деген үчүн анан ФИФАнын решениясы эми азыр VAR чыгып калды. Эми билбейм, VAR чыккандан кийин бир натуры VAR, значит, барлык жерде болуш керек, правила жөнүндө. Палестинде ham, Америкада ham VAR болуш керек. Эмнеге Палестинде жок, Америкада VAR бар. А правила бирки, туура?
Африкада да, Кыргызстанда бир правиланы окуп сүйт кылабыз. Мана сен Африкадан болсоң, мен Кыргызстандан болсом, сен бизге келсең, сен африканский правила менен сүйт кылбайсың да. Сен ФИФАнын правиласы менен сүйт кыласың. Или мен Африкага башка жерге барып калсам, Кыргызстан правиласы менен кылбайм, ФИФАнын правиласы менен сүйт кылам. Ошого вот ошол моменттерге мен берген интервьюм бар, ооба, бар. Өзүн негизи ушул вар пайда болгону дагы калыстыктарга туура чечим кабыл алганга үйрөтпөгөндөй. Мисалы үчүн акыркы мындай сиз да футбол көрөсүз да, Реал Мадрид менен Бавария ойногондо кызыл кагазын берген Камавинга аябай көп спор жаратты. Менин оюм боюнча кызылга тактоо эместей болуп калып, судья унутуп калып берип салган болду. Вар бар, бирок Жок, унутпайм. кайда элесиз ушу вар өзү негизи туура чечим кабыл алганды үйрөттү же дагы деле катачылыктар барбы? Кара, биринчиден биз билбейбиз. Варды записин биз көргөнүбүз жок. Бир элементти бизге бир элементти көрсөтүп атат да. Мана битте фаза момент көрсөтүп атат да. Ундан алдын, может, до этого какое-то нарушение было. Бизге ошону көрсөтүп атат, биз телевизордо көрсөтүп атабыз. А вар полный ракурста көрсөтөт. Полный ракурста көрсөтөт. Анан полный ракурста вар отурган бардыгы жазылат, балдар. Бул запись болот. Эч жерге жоголбойт. Это мындай айтканда черный ящик. Сага мындай айтайын, самолет черный ящиги. Болот-ку? Суга түшүп кетсе да, такка түшүп кетсе да, черный ящикте запись калат. Ошо записти которот туруп, бардык сөздөрүнү инспектор, федерация, судейский комитет окуат. Туура кылдыбы, натуура кылдыбы. Натуура болсо, туура кылбаган болсо, калысы эчтеке кылбайт. Калысы просто наказать кылат. Что отстранить кылат, и все, и гонорарынан отстранить кылат. И все, неме кылыш керек. А эми мисал, наоборот эми айтайлык. Оюнчу пенальти ура албады. Неме кылат? Клубдан жок кылып алабы, кылбайт. Все, проиграли, уткузду, болду, кетти. Болду. Футбол. Ошон үчүн футболду кандай десем, нормальный воспринимать кылыш керек да, по футбольному. Мана мисалы үчүн 90 жылдан 2010 жылгача биз Кыргызстанда сүйт кылган болсок, бир протез, ондай насыра жок да. Болду, өткүздүк. Азыр ошо Англияда да, ошонго айтып атам сага. Англияда калса туруп эчтеке жазылбайт. Озорунун внутренний федерациясында решениясы бар. Все, буям адам, все, адашты, все. Мы проиграли, значит проиграли. Өткүздүк, все. Болду, все, эртесиге кете берет. Аны тиги кылбады, мына деп жазсак, биз эч нерсени неме кыла албайбыз, утубайбыз, толку өткүзөбүз. Тигимде, любой да ошибка бар. Хорошо. Оюн бүттү да, сени команданын оюнчусун пенальти урабады, мен жазып берейинчи. Сондықтан мына 9 номерин командадан жок кылбарчы десем, ака, сиз биз внутренний дело командабыз. Туура? Биз өзүбүз чечебиз буну. Ура албаган болсо, ура албагандыр. Все, бул футбол. Футбол часть шоу, еще раз айтып коем. Бул часть шоу, бул адамдар эс алганы келет. Анан кийин футбол келгенден кийин да, уруш сөкүнүштү кереги жок. Бир нерсени ачыш кереги жок. Эмоция чыгарыш керек. Бир нерсени айтып берейин сага. 2014-жыл мындай камераны бир адамга коюп атат. 72 кирген бразилиска коюп атат. Бразилиска камераны койгон. Бразилис 90 минут 200 канча отуруп турган. 72 кирген. А больницага алып келип отуруп тур десе болуп калган. А футболду кылган ошо ишти. Шуну FIFA көрсөткөн. Как человек футболго киришип кетип атат. Кызыгып 72 кирген аксакал футбол сборныйсы ойноп атканда кызыккан. Отуруп көрүп атканда. Шуну атасыңбы? Просто камераны туурга коюп койгон FIFA. 72 кирген адамга. Отуруп турбу, эмоцияга кирип кеткенден кийин башкача. Ошонун кайфы бар. Ошону бир немеси бар. Анан бир историяны айтып коеюн. FIFA Инфантино келди Кыргызстанга. Кайсы жылы эсимде жок. 2023-бү, 24-бү келгенде резиденцияда футбол болуп калды. Анан бизди чакырып калды, суйткы берип койгула деди, калысты кылгын. Садыр Нуркожоевич ойноду. Футбол ойноганда бул реклама бас, анан туура ушунуш керек. Президентибиз, Кудайга шүкүр, өмүрүнү берсин. Ну, футбольный адам да. Анан мен суйт кылып атсам, бирөөсү каттык ойнап коет да. FIFA билан бизи немелер
аксакалдар, правительстводагилер, анан футболисттер ойноп атат. Бывший генсегем барды, Нуртазинан барат. Анан Саданов кожо өзөт. Так онда ойнобок, не каттык ойноп атат, аркасынан басып койду да. Товарищеский матч. Футбол он понимает. Футбол түшүнгөн адам да. Мен кереги бар басып, оны аркасынан. Аркасынан неме топты ала албайсың да. Аркасынан кандай? Топты алдыдан алат, же жамбаштан алат. Аркадан топты ала албайсың, только нарушение кылып аласың. Ошол нерселер сонунда, которые и приятно работать футбольный адамдын. Ана уткузган тренерлер бар. Колуну кармап калсага рахмат деп кетет. А бирөөсү бар, уларды мен теорик деймин. Отуруп алып жаза берет. Озо эчтеке кылбайт. Жаза берет, бир нерселерди жаза берет, иштебет. Өмүр кетип атат. У тренерди даже бир жерге барам деп калса, кандай деп тренер деп автобиографиясын берет. Тиги бир Манчестерде иштеген экен, постоянно недовольный, постоянно судьялар менен алышат, постоянно озону көрсөтөт, публикага ойнойт. Мындай тренер мага керек эмес дейт. Президент клуба. Политик болсо, башкача ойдо болсо, у чакыра берет. У жакта эч нерсе болбойт, эч качан футбол ойнойт анда. Эми бир кызыктуу факт бар. Коррупциянын футболдогу калыстардын көбүсүнө эң чоң таасир берген нерсе ошол эле бул саясаттагыдай эле аз төлөнгөнү. Аз акча алган адам сөздөрдө эмеге барат, коррупцияга барганга мүмкүнчүлүгү көбүрөөк да, анткени шарты жок. Билесиң багыш керек. Мындай деп ойлойм. Мен сага башкача сүйлөбөм. Мен кечирип койсоң. Мен мисалы үчүн биз суд кылып аткан пайтачы, мен Баткенге барып келиш үчүнчү мен 2 рубль 3 рубль 30 тиын иштетем. Алган гонорарым 1 рубль эле. 1 рубль. Баткенге барып кел. Эртең мен 6-да биринчи рейс кетет эле мына автовокзалда. Анан Малисада суд кылсак, лампочка берет эле. Мына лампочка. Биз жумушту мен өзүм турумда айтайынчы, мен сүйөт элем. Бул сиз да. Аны көбүнчөсүн айтып атам. Бар, мындайлар бар. Мана 5 бир бас. Мына 5 калып бир тең бас да. Туура. Ошол боюнча мен байланыштуу сурагым келип атат да, мисалы үчүн FIFA сизге кандай төлөөчү? Мисалы үчүн 2010да алалы. 2010 FIFA-ны гонорары башкача. АФК-ныкы башкача. Бирок өзү негизи булар ар бир матчка төлөбөйбү? Жок, гонорар берилет. Сен түштүңбү, всё. Бул нарса 2094 жок, 2006-дан келген алынган. Мындан алдын болгон экен, тиги FIFA-да ар бир оюнга акча берилген экен. Там 750 евро, 750 доллар жок. Мындай да FIFA-да менен эмес. Сен чемпионат мирге түштүңбү? Кыргызстанданбы, Өзбекстанданбы, Россиядан түштүңбү? Уже плюс мамлекетке. Уже всё. Ана гонорарны берет. Мана мисалы үчүн каданыны уже мамлекет сыйлап, мамлекет неме кылыш керек. Канча оюн ойногонун таасири этпейби? Жок. Даже барган балдар бар, калыстар. Даже суд кылбай кайтып келип, ош гонорарды алган судьялар да бар. Сага айтып атам-ку, 130 судья барат. 90-ы официальный, 10тасы резерв, 30тасы резервде болот. Бирөөсү сынат, бирөөсү 2 алып калат, бирөөсү семейный кетип калат, бирөөсү оюнду сындырат, бирөөсү арып калат, бирөөсүнү норматив тапшыра албайт. Ошон үчүн резерв болот. 30та адам резерв болот. Ошонун орнуга резерв болот. Мисалы үчүн бизде эм болгон нормативде Хамид аягын трешина болуп койгон, мизинис. Онуга Рафаэль барган. Ошон үчүн постоянно резерв болот. Андан кийин оюн токтош керек эмес. Поэтому календарь чыккан 1 жыл алдын. FIFA-да ондай нарса жок. Анан бизде заранее всё. Мана бизде даже сен айттың, Жамболотко айттым, съемка мен заранее жүрөм, мен. Бизде футбол ушуну өргөтүп койгон. Үйдө ham заранее жүрөбүз биз мына. 1 жума алдын жүрөбүз. Чык. FIFA-ны ham ошуну подготовка бар, билет сатылат, тосуп алат, гостиница, ресторан, питание, бардыгын асасын кылып коет. Всё чики-чики болуш керек, потому что прямой эфир дүйнө көрөт муну. 1 минутка кеч калсын, эмне болот? Сен менден жакшы билесиң. Канча төлөчү? Гонорары барбы? Гонорары 50 000 доллар эле. Бир чемпионат мира 50 000 доллар. Да. Кийин өскөн жокпу 2000? Жок. Наоборот кайтты. Канчага? Кайтты. Билбейм, азыр канча, 35 000 кайтты. 50 000 доллар сага именно чемпионат мирдеги бас. Уже когда ты попал туда. Ошого түштүң, ошо немеге түштүң мана 4 жыл ичинде түштүң ошо 3 жыл мана. Ошо оюндарга карап кетилер. Ошону топлаганында 50 000 болот. Чемпионат мирге өзүң барганда 10 000 доллар. Айтып айтам-ку, мамлекетти
интересде выступать кылып атабыз. Как борец, как легкий атлет, как боксер. Ошого окшогон нерседе калыстык. Негизи акчаны чыгарып баарын обеспечить этет. Конечно, бизнес-класс бардыгына обеспечить кылат. Маселеси жок унун. Маселеси мына югарда даже кандай тамак жейсин, немеде Лондонда Ороза пайтта Блаттер Роза келип канча мусулман бар, түргүлөп поварды берди, этнема сахарлык кылсын, розасын tutsun, ондай нарса жок. ФИФАда жок. ФИФАда айтып атамки, религия, нация деген нарса, политический нарса жок. Ошол өргөткөн бизге. Ондай нарса жаман көрөт сразу. Мына мисалы үчүн бир судьяны айтам, мамлекетин айтам. Өзүнүн мамлекетиде ФИФА костюмда немеге барган? Выборго барган, шайлоого барган. Учуп калган. Сразу отстранить кылган. Калышты. С назначения чемпионата мира списоктан. ФИФА костюмда барган. ФИФА футболкада барган. Шайлоого неме кылат-ку, неме дейт, шайлоодон алдын. Шайлоочу менен неме кылат-ку, встреча кылат-ку, ошокто ФИФА список футболка менен барган. Сразу телевизорго түшкөн, отстранить кылган. Мисалы үчүн мына арабтар бир оюн сүйүт кылган, азыргача өмүрүнүн түгөшүгөчө шейхтен неме алат? Стипендия алат. 30 миң, бир жылдык 30 миң доллар стипендия алат. Потому что они прославили өзүнүн мамлекетин, страну. А сизчи мамлекеттен бир стипендия жок ошондой? Жок, мен мына данк медаль, ана менин байлыгым ошо, ана бир федерациядан Кио, Рио ана тиги турган машина, ошону берилген, ошо федерациядан берилген, мага да Нурдинге берилген, ошо машина берилген, ооба. Азиядан канча төлөчү? Азияда аз. Азияда мисалы үчүн күнүгө суточник кетет $200. 150-200, азыр 200-150 долларды бизде. Бир ай болот. Посчитай. Питание, проживаниеден ташкары. Пролетинен ташкары. Самолет бизнес-класс. Визадан проблема жок. Негизи андан тышкары өзү кайсыл жактан акча табат? Мисалы үчүн мен эми мектепте иштеттим деп айтып атам-ку. Футбол мектепте. Да. Азыр эми мана бизде Кыргызстанда азыр акча Кудайга шүкүр жакшы болуп калды. Мына калыстарыбызга берип атабыз. Үй Өзбекстанда эми иштебейт. Жумуш кылышпайт. Казакстандагылар эми жумуш кылбайт. Россияда эми профессиональный судейство бар. Жумуш кылышпайт. Өзүнүн акчасы жетет. Бизде жок эле да. Бизде мына мисалы үчүн мен сага айтайын. Мен 3 жерде иштегенмин үкө. Мен немеге жакшы сүйүт кылганмын? Чүнкү балдар менен тренировканы өтүп атканда практический занятие кылат элем да. Мен мына Токтогул мектебинде физкультурадан сабак бергенмин. Түштөн келген футбол мектебинде тренировка өткөнмүн. Суббота, воскресенье сүйүт кылганмын. Подготовкам 10 жыл болгон. Мен 10 жыл, мисалы үчүн, именно чемпионат мира уже 2006-2007 Канадада мени Назири, Абдулла Назири деген малазиец инструктор бар эле, өтүп кетип калды, Кудай рахмат кылсын. Ошо анан кийин мени Индияда көрүп калып, Калкуттада анан сени готовить кылабыз деген. Сенин калыстыгың жакшы экен, манерең, физический кондицияң жакшы экен, правиланы биле турган немен жакшы экен. Деп анан кийин мени подготовка кылып, анан Иранга чемпионат Азияга 2007 назначение болгондо, уяктан алып сразу Канадага, анан ошо менен Равшан менен биз Эрматов менен бирге түшкөнбүз. Ошоктон анан кийин 5 оюн сүйүт кылганбыз 2007-те. Именно кыйын оюндун бирөөсү бая айтып атасың, Испания менен Швейцария болгон. Эмнеге дебейсиңби? Курили. Нет. Испания судейский комитети федерацияны. Швейцария Блаттерди командасы. Биз билбей элек да. Биз жаман кыйналганбыз. Анан кийин оюн Кудайга шүкүр по пенальти болуп бүткөн. Испания утуп кеткен. Месси осунда жакшады, кичкене бала эди. Месси кичкене эди, жакшады. Анан кийин ошондо Блаттер уже указ берген. Равшан Эрматовдун бригадасыга особый карагыла. Центральный Азиядан калыстар полный жакватат. И журналисттер, и специалисттер именно бул бригаданы судействосуга, калыстыгыга биз полностью поддержка беребиз деп анан кийин окутушту баштаган. Уякта оюн, буякта оюн болуп 10 жыл мына мисалы үчүн карындаш, достор, семья,
бардығын мен чекеге чыгарып койгонмун. Биз ошондой договор кылганбыз ошо үйдө. Эми мында бул эски үйлөр, буякта үй бар эле. Ошодо отуруп, апам тирек эле. Мен айтканмын, мен чемпионат, дүйнө чемпионатыга подготовкам болот. Мен ошо жолду алдым. Капа болуш жок. Той, отуруш, жылкы, стахан, туда-суда унан асыра чекеге чыгарып, өлүм, патасыга барып бардым, тойларга барып элем. Чайхана деген нерселер жок эди. Я только готовился. 10 жыл полностью подготовка болгон. Анан бир нерседен коркконмун. Эми келип атканда сени ойлогондо барбыр бар да мына жерде турат. Мен киммин? Мен Кыргызстандан болсам, Оштон болсам, там Ховард бар, Кашай бар, судьялар, Марк бар, Мемман деген судьялар. Равшан, биз ким? Биз кандай барабыз? Буда сүйлөрөт дегенмин. Мен ишенбегенмин. Анан 2 февраль күнү список келген. Ошондон бассейнден чыгып, машинага отуруп атып, үйлөп барганмын. Ошондо эми ишенбегенмин. Списокто келген экен. Дүйнө немесиде чыккан. Кыргызстан деп чыгарган. Анан көп мен адаштат эле. Бир жерде бир каякта бир суйт кылып алсам, Казакстан деп жазып койгон экен. Эсине бар. Анан мен кирип айтканмын инспекторго, мен Казакстан эмес, Кыргызстан деген экен. Немени флагты постоянно алып жүрөт элем да. Анан көрсөтүп койгонмун, Кыргызстан, from Kyrgyzstan, I'm from Kyrgyzstan десем. Окей, Казакстан. Кыргызстан десем. Окей. Кыргызстан секе анан көрсөттүк, өргөттүк, чакырдык, келишти. Бардыгын конокко чакырдык, даже келип конок болуп кетишти балдар. Азыр уже билет, Кудайга шүкүр билет. Өзү негизи практикада көп жок го, ушу футболисттер менен чогуу достошсо болот дегенчи калыстарга. Сиз ушул популярдуу футболчулардын кимиси менен достошуп калдыңыз? Жакшы мамиле болду. Мамилабыз эми мындай да, бизге мындай өргөткөн. Есть форма, мындай сарык, кызыл. Всё. Буякта ким ойнойт, разницасы жок бизге. Просто случай болгон, Криштиананы 24 карат немеси бар эди. Аркасында. Севкеси. Ооба. Ошону мен чечтиргенмин оюндан алдын. Көрүп калганмын, врач келип перчатканы такып чечкен. Спокойно чечкен. Мана канча звездалар суйт кылган болсок, уларда жок мындай нерсе. Буякта болот, оюн пайтта они профессионал. Профессионал. Маза кыласың. Маза Барселона, Манчестерди, Англияда суйт кылдык, сборная Англия олимпийскийлерди. 90 минут өтүп кетип калат. Вообще башкача оюн. Атмосфера башкача. Сиз өзү жашооңузда канча футболчуларды суйт эттиңиз, көрүштүңүз? Ким эң бардамда эсте калган болду? Эми мен бир неме кылганым кандай деди бир. Там бир неме кылганым, это Марадонада. Германия Аргентинанын оюнунан кийин чыгып атсак, коридордо кетип атсак, охрана токтотту да, токтоттурду. Анан Марадона интервью берип атат дейди. Анан стадион немеси да, немеси түшкөн жеринде ошо автобустар өтүшөт да. Биякта Германияда неме пиво ичип куттуктап аткан экен. Премьер-министр Германия. Биякта Аргентинанын командасы жыйым отурат. Анан чыгып атсак коридордо ушундай прожекторлор, неме камералар. Топ мындай. Топ Марадонун пиджакта топ мындай турат, интервью берип атат. Как приклеенный, жапышып койгон. Анан чыгып атсак уткузду. Билет иштен кетет уже, ошондон кийин иштен кеткен. Рахмат. Very good referees. Рахмат деп куттуктап кеткен. Таң калганбыз. Великий адамдар да. Азыркы Роналдо, Мессилер, мисалы үчүн Месси Кубок Тойотада сүрөтүм бар, награждение бар, кетип атканыбызда түрөтө, да, чуть-чуть есть, у Месси есть. Да, он быстрый. Анан оюнда эми көрүп атсак, резкий кетип калат. Путу башкача иштейт, кичкене питир кылып кетет. Но адамдар менен сүйлөшөбөйт. Криштиано башкача. Криштианонун адамгерчилиги башкача. Бар. Hazırlaşıp, күлүшүп. Мана жакында бир оюн болду. Анасыр ойногондо Өзбекстан калыстары суйт кылды. Это как раз улар эми Өзбекстан, Казакстан консультация алып турат да. Россия, анан группабыз бар. Адмен эмнени кылып турабыз. Ошодо Санжар Шахюсупов братчика бар. Анан күлүшүп суйт кылып
неме сүйлөшүп калыптыр. Мен айтып кетип атканда айттым, как раз мен Ташкентте семинарда барсаң Криштианага салам деп кой десем, болуптур экен. Анан построениеде сурат жөнөтүп атат. Мына карап тур да, мистер Криштиан, Бахадырга салам десе, ким у Бахадыр? Кем Бахадырды кадан тааныйт экен, билген. Эсиде жок, мына Бахадырдан канча. Анан ничего деп анан сүйлөптү. Ошол суратын жок. Жакында учурашабыз деп тур. Каякта десе, чемпионат мирде. Сен каяктансың десе, Өзбекстан, Португалия ойнойт го десе, деп күлүп аткан суратымды чыгарып коюп тур. Нормально воспринимать кылат да. Булар нормально воспринимать кылат. Анан мана Кыргызстанда азыр мен менен тең, менден улуу футболисттер бар. Биз азыргача ака-ука болуп сүйлөшөбүз да. Айтып атамки, бизде жок эле ондай нерсе. Улар билет эле, мына оюнда биз ака-укабызбыз. Оюндан кийин биз ака-укабыз. Доспуз. Оюн пайтта мен уже жумушумду кылам, сен өзүң жумушуңду кыласың. И все. Болбосо, даже мына келет эле да, FIFA күчтүк да, агенттери күчтүк. Ошто чуркап атсам, жаңы жаатып, неме асфальт начар деп поле, беговая дорожка. Чуркап атсам, немеге Испанияга семинарга барсам, Канарский островга. Мени суратымды көрсөтүп атат. Анан бир журналист келген экен. Анан FIFA костюмда тренировка кылып атсам, суратка алган экен. Эми менден сурап атат. Бул ким деп? Мен дедим. Мен билем деди. Немеге ошко барып мага айтып атың десем, жок, керек жок. Мен сени билем канака адам экенин. Биз уже проверка кылып болдук сени деген. Мен даже проверяли. Биз бардыгыбыз уже проверкадан өткөн да бул. Бул өзүнчө бир эме го. Нет, мен сага айттым, это наука бул. Бул это футбол наука, бул баардыгы айтат ки, бул футболго барышы, азыркы мына балдарга подход, тамак бериши, укташы. Анан айтып атам ки, бул бир жума убакыт кетпейт. Атар мындай отуруп сүйлөшөдүгөн болсок, балдарга подготовкасы, буларды азыр мен карыстарга кандай карашым, булар баардыгы көпчүлүгү мени жаман көрөт. Эмнеге? Менден күчтүк болсун деп ошон үчүн кармап турам. Менден жакшы болсун деп атам. Мен өткөн жолдон өтсүн деп атам. Сен мана 10 бармак билбес, бирөөсү жакшанбайт, бирөөсү чыдабайт, бирөөсү кетип калып атат, бирөөсү да, агай, мен ошондой болоюнчу деп атат. Это бул мясорубкадан өтүш керек. Бул чоң мясорубка. Айтып атам ки, сүйлөштү билиш керек, тилди билиш керек. Анан аэропортто жүрөсүң. Анан немеси мамлекатты представлять кыласың. Сен бир жерде ичип, жатып, бир жерде деп кылып, жаман иш кылып атсаң, кыргыз дейт. Битте кыргызга баары кыргызды айтат. 7 миллион кыргыз. Кыргыз да шундай да дейт. Сен культурно жүрүп, судит кылып, стадионда, ресторанда, көчөдө аккуратно жүрсең, даже правила дорожного движения дем, 2-3 гаишниктер таң калат. Ака, любой документтерин кылып коем да. Аптечкасынан тартып, ограничительгече. Потому что меня так приучили. Мен ошондой өргөткөн да. Повод берип алган, закон боюнча жүргөн деп. Анан кийин башка жерде эмне жүрсең, кыргыздардан сыймалы, кыргыздарды мына балдары бар, кыргызды ушундай калысы бар. Ошону чакырайлыкчы, өргөнөйлүкчү. Анан столдо кандай отуруш керек, ресторанда кандай жүрүш керек. Турада сиз калсыз да. Ооба. Калыс болгондон кийин мыйзамдарды сиз аткарбасаңыз ким аткарат? Калсыздар болот. Бахадыр ака азыр футбол майрамы болуп атат да. Дүйнөлүк чемпионат кайра башталып атат. Кантип ойлойсуз, бул жолкусу сиздин көз карашыңызда футбольный человек катары ким утат? Калыстар утат. Тамаша. Мен ойлойм, Южный Америкадан кубок келбейт. Оюм ушундай. Южный Америкадан кубок келбейт? Кубок Южный Америкага кетет да. Ким утат ошону? Ойлорун көрөбүз, кеңине сүйлөшөбүз. Еще мындай кылайлыкчы, мына оюндар башталат, ачылышы. Мен бир ким көрүп аткан болсо, кызыккан болсо футболго, мен жакшы бир подарка кылып коем. Молардын арасынан. Мынын арасынан ооба. Анан бир даже өзүмдүн футболкаларымдан автограф кылып берем. Анан вопросты өзүлөр неме кыласыздар? Мондай кылбайлы, өзү негизи аз матчтар башталат да. Башталганда биринчи 4 оюндун эсептерин сиз канча белек бересиз? 3 дедиңиз, 3. Ооба. Биринчи 3 оюндун
бирөөсүнүн шотун ким биринчи тура тапса, Мен өзүмдүн карак эле, тиги да мен неме кыла албайм. мисалы үчүн азыр ЮАР менен Мексика биринчи оюн. Ким бири ушул оюнга биринчи тапкан болсо, биринчи белек кетет. Экинчи оюнда ким биринчи тапса, ошого белек кетет. Үчүнчү оюнда ким биринчи тапса, ошо белек кетет. Ал жакта комментарий даталар жазылып турат. Ким биринчи жазган сразу билинет. Хорошо, менден подарка, хорошо. Ким шотту тура тапса, ошого белек. Белек берем. Монун арасынан Бакыдыр байке өзү айтты, засекречен болот дейт. Каяктан билебиз кандай белек болуп калышы мүмкүн, кандай баалуулук болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүңөрдүн бакытыңарды сынап көргүлө. Мындай айтканда. Давай кыл берем. Анан футбол ким утат? Командалар бардыгы күчтүү. Бизге соседтерибиз чыкты. Это Өзбекистан. Биз Өзбекстанга балет кылабыз. Бурун Россия ойнаса, Россияга балет кылат элек. Азыр Украина бар. Постсоветский Союзда чыккандардан эми неме дейт, кошнуңду жакшылык болсо сыйласаң, кабас кыласың, туурабы? Куда буюрса бизге да жоксун. Бизге да жоксун. Биз анан иштеп атабыз. Иштейбиз. Кудайга шүкүр, мына президенти Урматтуу Садыр Нуркожоевду футболго өнүктүрүү мына чыкты. Канча жылдан бери чыкпаган. Стадиондор курулду. Кадыршаевич мына Капчек Кадыршаевич канча стадионго, канча футболго жардам берди. Садыр Нуркожоевич берип атат. Ошон үчүн туура направлениеде жүрүп, туура футбол өнүктүрсөк, бизден барабыз. Кудай буйруса, анан биз эми ошо Казактан, Өзбектен, Тажиктен өргөнүшүбүз керек. Кандай кетип атат? Узакка барыш кереги жок да. Мына мисалы үчүн бир сосед жакшы бир машина алса, ошону абас кыласың да сурайсың. Кошуну каяктан алды дейсиң. Аяктан или бир воротабы, бир үй курса, ошондой үй курсам бекен дейсиң да. Ошон үчүн бир орустарда макал бар: чем далекий родственник, лучше ближний сосед. Деген үчүн ошон үчүн Өзбекстан курама командасына, Өзбекстан футбол федерациясына куттуктап кетебиз. И бизге да жоксун. Анан оюндарды көрөбүз. Бардык оюндарды көрөм мен. Мен эч оюндарды өткөзбөйм. И запись кылынат. Бардык оюндарды өзүбүздүн записибиз бар. И анализ кылабыз, как экс-судья. Анан балдар, калыстар, Кыргызстандын калыстары көрсүн. Анан балет кылыш керек. Анан бир жерде бир адам көрүш керек эмес. Топлонуп, чай коюп көрүш керек. Анан канчада оюн болот, билесиңби, саат? Саатын билбейт эми азыр. Таң 4-5те болот. Ошондой эртең мененби? Эми майрамдан ушундай экен да. Бразилияда мындай. Бразилияда бардык гос работниктер сумкачан жүрөт. Аялы да эркек. Эмнеге билесиңби? Бардыгы да мындай футболка турат. Стадионго барып калышы мүмкүн да. Бардыгы да сары футболка турат. Бүгүн стадионго барышыбыз мүмкүн, сборный ойнойт десе, билет болуп калышы да мүмкүн. Или крайний случай барга барса да Бразилиянын футболкасын кийип барат. Бар досу. Ооба, патриотизм күчтүк да. Патриотизмди жаштыгынан өргөтүшүбүз керек. Патриотизм бизден өргөтүшүбүз керек. Балдарга, айылда, бөлбөстөн, юг, север кылбастан бардыгыга туура направление берип, аңгыга киргизишибиз керек. Диний тараптанбы, окууданбы, мектептенби, футбол бул сонун нерсе. Анан балдарды футболго бергиле. Футболист болбосо да, калыс да болбосо, он будет за команду үчүн ойнойт. Командный бала болуп калат. Единоборство болбойт, одиноко болуп калбайт. Единоборство башка спорттарда обижатка кем жок. Но футболда команда бар да, команда вид спорта да бул. Командага калат. Ке досум, кеттик баргын. Сен болбосоң болот. Сережа, Каныбек, Акылбек, кеттик, сен артага турушуң керек деп чакырып биз ошондой болуп команда кылат элек да. Ошондо команда создавать болот. Футбол башында да бир жолу айтып кеткендей эле, бул биримдиктин оюну. Биримдиктин оюну, ооба. Дин, национальность эчтеке жок болгон, баарыбызды бириктире турган. Бириктире деген. Кембагал деле, бай деле баары чоң болот турган. Ооба. Мен өзү негизи подкасттын аягында ошо 2 суроом бар. Подкастыма тиешелүү берип кетпесем болбойт да. Сиз накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Бар мак да. Есть, вот на сегодняшний есть деген тоорубу накта? Нак деген Нак мына. эң чындыгы. Чындыгы да. Ушул сөз кимге же эмнеге эң баарынан көп жарашат деп ойлойсуз?
адамзатка адам болып тug'ilgandan keyin ошол даражага ошо немени кылыш керек да. А менде андан да жакшы жооп бар айтайын бир. Оюнду катачылыксыз калыстык кылган накта болуп саналат деп. Жок, катасыз кыла албайт. Жок, катасы кылат, бирок ошо жакын. Да. Көбүсү кылбаган ошол адам накта болуп саналат. Да. Эчтеке сатылбайт. Да, жок, сатылганды сүйлөбө, болду. Сатылган нарса жок. Ошону биз чыгарышыбыз керек. Айтып атамку, бизде до сих пор калып кетти да бу. Орто Азияда калып кетти. Жок, бизде эмес, Кыргызстанда эмес. Бу Өзбекстан, Тажикстан, бизде биз калып кетип атабыз да. Ошону айтып атам. Сен бир Англияга барып келем, Кудай буйруса. Сен Англияга бир оюнга кирип чыккандан кийин өзгөрөсүң. Сен бир Англияга барып кирип чыккын, уже өзгөрөсүң. Оюнга 2 саат алдын калганда сага бир кружка пиво берет, нулевка или немеси менен. Бери отуруп туруп, каяктан келдиң деп сүйлөшүп туруп эле, сага просто сен атмосфераны менен отуруп туруп эле уже башкача болуп чыкасың. У башкача болот. Биз кетишибиз керек. Мана мисалы үчүн мен айтсын, мен таярмын мына неме бир сомнениясы болсо, мана баркал детек лжи деп кире неме барбы, мына абарсын, бир жанатасы айтсын, бакадыр бир жерде акча алган, неткен деп көрсүн. Куда бардык нарсаны көрүп турат. Если правильно быть, очень тяжело, кыйын. Мисалы үчүн намысыңга тиет, карындашчылык чыкат, досуң чыкат, досбуз, 10 жыл бирге окуганбыз, сенден бир сураныч. Сенден кечтим деген нерселерим болгон. Болот. Буну принципиальность это по-другому. Принципиально быть и азыргача принципиальный болсоң, ошо накты кетилет. Ошон үчүн биз өзгөрүшүбүз керек. Айтып атамку, өзгөрүшүбүз керек. Анда мен да жообуңузду айтып коеюн. Калыстар сатылды эмес, калыстар туура түшүнгөн накта болуп саналсын. Да. Мынаны туура айттың. Жакшы болду? Да, мынаны туура айттың. Жок, туура, мынаны туура айттың. Ушу менен бүтүрсөк болот эми? Жок, буну футбол. Бүтбөйт, футбол темасы бүтбөйт. Жок, футбол темасы бүтбөйт. Бүгүнкү күндө ооба. Бүгүнкү күндө футбол темасы бүтбөйт. Бүтбөйт. Биз мындай кылалы. Көрүүчүлөрүбүзгө ушул чыгарылыш жаккан болсо, 10 000 жактыруучу болуш керек. YouTube'дан биздин баракчабыздан. Эгер дагы экинчи бөлүк десес, чемпионат бүткөндөн кийин дагы бир жыйынтыктап. Пожалуйста. Любой время. Айтып кой, бир күн, 2 күн алда айтып койсун. Шаардабы, Бишкектабы, любой немеде, областта. Таласка дейсинби? Мен серьезно айтып атам. Нарында дейсинби? Публикада, стадионда дейсинби? Любой футбольный темада сүйлөшөм. Неге билесиңби? Ашы накты. Ичим таза, кокка деген жерим жок. Машалла. Сизге Бакыдыр ака, убактыңызды бөлүп, убактыңыз бөлгөндөн көрө үйүңүзгө чакырып, ушуну тосуп, ушун баарын көрсөткөнүңүзгө, биздин катташыбыз белек бергениңизге ыраазычылык билдирем. Баардыгыңыздарды футбол майрамы менен куттуктайм. Анда эмесе сиз өзүңүздүн ставкаңызды койдуңуз, ким утат деп. Мен Португалияга коем. Мен балам Португалия. Балаңызга Португалия утат экен. Сиздер оюңуздар жазып кетесиздер, ким утат? Анан эмесе баарын көргөнүңүздөргө да рахмат. Ушул жерге көргөнүңүздөн кийин биздин эмгегибизди балап, жактырып басып, катталып кетсеңиздер, бул бизге болгон катта колдооңуздар болот. Баарыңыздарга рахмат. Негизи мен сиздин YouTube'да бир интервьюңузду көрүп калгам да ойлогом да, эмне ушу чоң чыгарылышыңыз жок, кызыктоошуңуз керек деп. Бүгүн ошол максатты аткардык. Ошондон мен сага биринчиден рахмат, балдарга да рахмат. Мага көпчүлүк интервью суранат. Эми кандай десе болот? Интервьюге вакытын табыш керек да. Анан бүгүн Кудайым ошо күнгө көрсөткөн экен, берген экен. Мана бүгүнкү вакыт. Азыр мен оюнга чыгып кетем. Алай Дордойдун оюнун көрөм. Ооба. Буну немесиге Кудайым ошо бүгүнкү күнгө көрсөткөн экен да. Сага да сага рахмат. Ошотон келип, Бишкектен келип, мана Кыргызстандагы балдарга, жаштарга туура мотивация берип, саясатты керек, жакшы нерселерди көрсөтсөк, футболду кызыктырсак, ошо балдар Кудай буйруса дүйнө чемпионатыга бизден команда кылып, футбольный команда кылып барат, курама команда кылып барат деп ойлойм. Ошон үчүн менин эшигим ачык. Футбол үчүн ачык, футбол адамдар үчүн любой макал ачык. Болсам да болбосом. Всё, сүйлөштүк. Давай, тынч бол. Урматтуу көрүүчүлөр, Рахмат. кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.